Салам достор, суроо жооп рубрикасындагы улантуудабыз. Бүгүн дагы силер YouTube'дан жана Instagram'дан берген суроолоруңуздарга жооп беребиз. Эгерде ушул рубриканы пайдалуу деп тапсаңыз, сөзсүз түрдө каналга катталганды унутпаңыз жана дагы суроолоруңуз болсо комментарийге жазып коюңуз. Андан сырткары Instagram'да болобу же YouTube'да болобу суроо берип, эгерде мен сиздерге сразу жооп бербесем, ага таарынбаңыздар. Бизде убакыттын айырмасы бар, 11 саат. Андан сырткары мен дагы өз бош убакытымда гана ушу социальный сетьке кирип, бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылгам. Эгерде сиздин сурооңуз жоопсуз калып жатса, таарынбай күтүп туруңуз. Эртеби кечпи сөзсүз түрдө мен жооп бергенге аракет кылам. Андан сырткары ошо суроо берип жатканда же сурооңуз пайда болсо, сурооңузду толук кандуу кылып жазсаңыз жакшы болот эле. Оюңузду, сурооңузду так жана түшүнүктүү кылып жазсаңыз, мен дагы жооп бергенге аракет кылам. Көбүнчөсү дагы каттар келет, жөн эле саламатсызбы, кандайсыз деп сурайт. Эгерде мен жооп бербесем, күтүшүп, вопросительный знактарга чейин жибере берет. Эгерде мен ачып көрүп суроо жок болсо, кээ бирки суроолор ошо боюнча жообу жок калып кетет. Ошого эгерде сурооңуз бар болсо, сразу эле сурооңузга өтсөңүз, мага дагы жеңил болмок, анан сизге дагы жеңил болмок. Суроо: Айдана, саламатсызбы? Мен азыркы убакта ITге кызыгып баштадым. Кесибими алмаштырсамбы же болбосо өзүмдү сынап көргүм келип жатат бул тармакта. Эмнеден баштаса болот? Кеңеш берип кое аласызбы? Сизди көптөн бери окуймун. Жакынкы интервьюңузду көрүп ушунчалык баа бердим. Сиздердин ой жүгүртүүңүзгө сиздей аял заты менен алдына умтулат. Чоң рахмат, бар болуңуз дейт. Рахмат, бардык каалоолоруңузга чоң рахмат. Сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Сиздин сурооңуз боюнча эмнеден баштаса болот деп сураптырсыз. Ушул ойго келгениңиз уже жакшы. Сөзсүз түрдө сиз кесибиңизди алмаштырсаңыз болот. Буга биринчиден максат керек жана сиздин өзүңүздүн каалооңуз керек. ITни үйрөнүш үчүн эки түрү бар. Сиз курска жазылсаңыз болот, жана сиздин сурооңузга караганда уже билимиңиз бар, кесибиңиз бар экен, алмаштырам деп жатасыз. Ошого сизге же курс же алдын ала үйрөнгөн туура келет. Эгерде алдын ала үйрөнө алам, дисциплинаны жакшы сактай алам, күнүгө бир расписанияда окуп отурганга күчүм жетет, өзүңүзгө ишенем, аябай күчтүү болсо, үйдөн акысыз үйрөнсөңүз болот. Азыр интернетте аябай көптөгөн булактар бар. Өзүңүзгө туура келген курсту, өзүңүзгө жаккан бир сайтты тандап алып, күнүгө ошол жактан үйрөнсөңүз болот. Эгерде сиз агай менен окугуңуз келсе, группада окугуңуз келсе дейли, курска жазылыңыз. Кантип курс тандаш керек деген суроо пайда болсо, мен төмөндөгү видеолорумдан тапсаңыз болот. Кантип сапаттуу курс тандаш керек деген суроого жооп бергем. Ошол ыкмаларды колдонуп өзүңүзгө курс тандасаңыз болот. Негизи эле мен сизге кеңеш катары биринчиден IT жөнүндө туураак маалымат алыңыз деп айтмакмын. Статьяларды окуп көрүңүз. IT деген эмне? Программирование деген эмне? Кандай багыттары бар? Кандай профессиялары бар? Ошол жөнүндө көбүрөөк ресерч деп коет, изилдөөлөрдү жасап, өзүңүзгө багыт тандаңыз. Фронт-энд разработчик болгуңуз келеби, же чоң маалыматтар менен иштегиңиз келеби, же болбосо булутта cloud engineer деп коет, cloud engineer болгуңуз келеби? Биринчи багыт тандаңыз. Багытты тандагандан кийин, кесип ким болгуңуз келет, ошону так билгенден кийин, ошого жарашыктуу курс алсаңыз болот. Кийинки суроо: Саламатсызбы? Сизден iOS жана Android мобильный разработка жөнүндө сурайын дегем. Азыркы убакта кандай мобильный сфера, iOS жана жакка барайын деп жатам. Ушул суроону да видеоңузда озвучить этип берсеңиз абдан жакшы болмок. Рахмат сизге чоң дейт. Мобильный разработка менин оюмча ар дайым аябай популярдуу болгон. Будан дагы популярности көбөйөт деп ойлойм. Эмнеге дегенде азыркы заманбап телефондор компьютердин ишин аткарып жатат колдонуучуларга. Компьютердин күчүндөгүдөй телефондор чыгып жатат. Жөнөкөй колдонуучулар эми бүт нерсе ошо мобильный
версиялары чыгып, жылдан жылга мобильный разработка өнүккөндүн үстүнө өнүгүү кошулуп келип жатат деп ойлойм. Бул популярность азырга чейин дагы будан кийин дагы өнүгөт. Ошого мобильный разработканын кайсыл жаатын тандайсыз айырмасы жок. Эң жакшы багыттардын бири демекмин. Дүйнө жүзүндө аябай көп процент ушу именно мобильный application'дерди разработка кылган адистер көп. Сиз айтып жаткан iOS жакты айтайын десем, вот Американы айтайлы. Американын көп пайыз колдонуучулары бул Apple продукттун колдонуучулары. Ар бир программа Apple менен байланышта болот. App Store'га кире турган программалар болот. Ошого iOS эгерде сизге жагып жатса, бул аябай жакшы. Ушу жаатында окуңуз, билим алыңыз демекмин. Каты аракет кылсаңыз, сизден жакшы разработчик чыгат. Кийинки суроо. Эже Америкага junior уровень менен барса, жумуш табуу ыктымалбы? Веб-девелопмент экен. Кайсыл штат именно расположение? Пока что неизвестно болуп атат. Кыргызстандан келгендерге ушундай жерлерге иштесе болобу кесибине? То есть нелегал дешет го иштегенчи дейт. Суроо бир аз туура эмес жазылыптыр, бирок суроонун маанисин түшүндүм. Америкада job market аябай чоң. Стажировкадан баштап 15-30 жылдык аябай мыкты программисттерге да жумуш бар. Junior position'дер, сиз айтып жаткан уровеньди айтайын. Junior position'га дагы толтура деген жумуш бар. Ар бир нерсеге жетсе болот. Өзүңүз каалаган компанияга жумушка кирсе дагы болот. Сиздин аракетиңизге жараша. Эгерде junior уровеньге жараша интервью болот. Эч качан адамдарды junior уровеньге алыш үчүн бир адисти seniorдун суроолорун сурабайт. Juniorго керектүү суроолорду сурайт. Seniorго керектүү суроолорду сурайт. Сиздин интервьюңуз башкаларга караганда жеңилирээк болот. Ар бир уровеньдин өзүнүн правилалары бар. Ошого мен бул уровеньде мен жумушка кирбей калам деген ойдон алыс болуңуз. Сизди биринчи ойлондурган нерсе бул компания. Кандай виза менен Америкага келесиз? Штатты сурап жатасыз. Штаттын айырмасы жок. Ар бир штатта чоң компаниялар бар. Компаниялар чоң, белгилүү компаниялар бир эле штат менен же бир эле локейшн менен чектелбейт. Ар бир штатта кичинекей офистери бар. Мисалы Google'га алайлы, Google Нью-Йоркто бар, Чикагода бар, Сан-Францискодо бар, Европа, Азия, дүйнөнүн булуң бурчунда миңдеген локейшндери бар. Ошондой эле өнүккөн компаниялар ар шаардан офис ачканга аракет кылат. Ошого штаттан айырмасы жок. Сиздеги суроо бул кандай виза менен келесиз? Эгерде мисалга алайын, тур виза менен келдиңиз, туристический виза менен же бизнес виза менен келсеңиз, сиз иштей албайсыз. Сиз айткандай бул нелегально. Сизди жумушка албайт, интервьюга киргизбейт. Интервьюга кирердин астында сизден сурайт: разрешение на работу барбы деген суроо келет. Эгерде сизде разрешение бар болсо, анан кийинки этапка өтөсүз. Ошого биринчи тура программа менен келип, анан жумуш тапшырганга аракет кылыңыз. Биринчиден документти даярдаш керек. Программага тапшырып, ошо жумуштун программасы менен келсеңиз, сизге компания ошо жумуш картасын берип, ошолор даярдап берет, ошолордун адвокаттары менен иштейсиз. Ошого биринчи орунда мен сизге кеңеш катары айтмакмын: туура программа тандаңыз. Кийинки суроо. Саламатсыңарбы? Мен балдарды 9тан кийин колледжге Америкага тапшырам деп жатат. Тапшыра алабы? Колледждин контрагы канча примерно? Айтып коесуңбу? Программист тармагы. Балам 9-классты келерки жылы бүтөт дейт. 9дун программасында кандай программалар бар билбейм. Flex программасынан сырткары. Flex деген программа бар. Ага окуучулар даярданып, Америкадагы бир үй бүлө менен контракт түзүлүп, ошо үй бүлөдө келип бир жыл жашап, Американын high school деп коет, высшая школасында, мектебинде окуп кетет. Бул ошондой программа. Балдар келип, тил үйрөнүп, Американдагы семьяда жашап, кайра Кыргызстанга кайтат бир жылдан кийин. Сиздин балаңызга 9тан кийин болсо, ушундай эле программа жөнүндө айта алам. Ошол жөнүндө көбүрөөк ресерч кылып, изилдеп көрсөңүз болот.
Колледждерди билишимче ошо high school'дан кийин алынат. Бул биздин стандарт менен бул жакта high school мектеп 12 жылдык. 12 жылдан кийин балдар колледжге окуйт, колледжден кийин анан университетке тапшырат. Колледждери ошо биздикиндей эле 2 жылдык колледждер. Колледжге тапшырса ошо 11ден кийин аракет кылсын деп айтмакмын. Көптөгөн программалар бар, акысыз окуганга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ал үчүн бала жакшы окуп, жакшы даярданса эле дүйнөдөгү бардык университетке өткөнгө, окуганга болот. Контрагы боюнча айта албайм. Контракттар Америкада өзүңүз билгендей эң кымбат контракттарга кирет дүйнө жүзү боюнча. Менин билишимче 20-30 миңден жогору. Университеттин аброюна жана тандаган кесибине жараша болот. Эң жакшы маалыматты сиз ошо тандап жаткан университеттин веб-сайтынан ала аласыз. Веб-сайтта бүт информация жазылган. Канча жыл окуш керек, канча акча төлөш керек, андан сырткары иностранный студенттерге деген өзүнчө бир бөлүм болот. Ошол жакты көрүш керек, алар спонсировать этеби, кандай виза менен келиш керек. Эми окуу үчүн окуу визасы менен келет, F1 деген. Ошону кантип алыш керек, кандай документтер керек, счетто канча акча болуш керек, бүт маалыматты ошо Америкадагы университеттердин веб-сайтына кирип билип алсаңыз болот. Кийинки суроо: Айдана, саламатсызбы? DevOps инженеринг боюнча кеңеш алсам болобу? Ага кандай окуса болот? Бул багыт боюнча кеңеш бере аласызбы дейт. DevOps инженер акыркы жылдары аябай популярдуу болуп жатат. Маркетте аябай көптөгөн жумуш орундары ачылды. Бул жаңы багыт, заманбап жаңы багыт десем болот. Мурунку администраторлор, 5 администратордун ордуна азыр 2 кыйын DevOps инженер болсо ошо жумуштун баарын аткарып жатат. DevOps инженер болуш үчүн кандай десем, эмнени көп билиш керек? Менин оюмча, менин практикамын алайлы, эң көп ийгиликти жараткан DevOps бул көбүрөөк инструмент билген адам, automation'ди жасаган адам. Кесиптин өзү эле айтып тургандай, Dev жана Ops деп айтылат да. Dev бул development, код жазган адамдар, developерлер. Ops бул operations, бул ошолорго поддержка кылган, мындай айтканда, администраторлордун жумуштары. Ошо эки жумушту бириктирип DevOps пайда болгон. Ошого эгерде DevOps'ко 0дон баштап окуса да болот, же болбосо девелоперлер DevOps'ко өтсө болот. Ошондой эле Operations'тагы систем инженер, систем администраторлор же DevOps'ко өтсө болот. Аны үчүн тулдарды үйрөнүш керек. Мисалы үчүн, Terraform аябай популярдуу болуп жатат. Азыр бир 10 тул жөнүндө эле айтып коеюн. Эң керектүү деп мен ойлогон. Terraform'ду билсеңиз, Kubernetes, Docker, андан сырткары configuration management, ага Ansible кирет, же болбосо Chef, Puppet дегендер бар. Ошо үчөөнүн бирөөнү билсеңиз, CI/CD пайплайнга Jenkins'ти колдонот. Jenkins'ти үйрөнүшүңүз керек. Андан сырткары кичине automation жазганга код билишиңиз керек. Бул PowerShell болушу мүмкүн, Shell programming болушу мүмкүн, же болбосо Python. Python дагы аябай жакшы туура келет. Ушуларды үйрөнөсүз. Анан cloud жөнүндө билим топтош керек. Ошентип эле өзүнчө бир компакт топтолот, знание деп койсо болот. Ар бир нерседен по чуть-чуть билиш керек. Ошентип акырындан DevOps'ко өтүп кетсеңиз болот. DevOps'тун силабусу деп коет. Программасын айтканда элдер коркуп кетет да. Мен анча программаны кантип үйрөнөм деп таштап койгондорду көп жолуктурдум. Ошого 4 нерседен баштаңыз демекмин. Terraform'дон баштаңыз. Аябай керектүү азыр. Ар бир DevOps Terraform билиш керек. Terraform'ду, Cloud'ду, Docker'ди, анан Kubernetes'ти эмени үйрөнүңүз демекмин. Ansible'ды же Chef'ти. Ошо 5 нерседен ар бирине 1 айдан же 1,5 айдан убакыт кетирип жакшы үйрөнүп алсаңыз, сизде бир идея пайда болот, DevOps эмне экен. Анан уже мен айтмакмын, ошо 5 тулду жакшы деңгээлде үйрөнүп алгандан кийин жумуш тапсаңыз болот деп. Кийинки суроо: саламатсызбы? Кандайсыз эже? 9дан тапшырып Америкага барса болобу же 11ди бүтүш керекпи дейт. 9ду бүткөндө буга чейинки суроодо айткандай эле Flex деген программа бар. Окуучуларга аябай ыңгайлуу. 9-11, 10 класстын окуучулары
ошо программа менен келип Америкада 1 жыл окуп кетет. Американский семьяда жашап, ошого аракет кылып көрүңүз. Же болбосо 11ден кийин бул жака окууга тапшырсаңыз болот, колледжге же университетке. Ал F1 виза деп коет, студенческий виза менен келип окуп билим алып кетсеңиз болот. Андан сырткары J1 деген визалар бар. J1да студенттер обмен кылат, келип бул жактан иштеп, бир аз англис тили үйрөнүп, 3 ай 4 айдын ичинде кайра мекенге кайтып кетет. Ошо 11-класстарга мен ушу эки программа ыңгайлуу деп ойлойм. Либо F1 виза же болбосо J1 виза. Ошо экөө жөнүндө маалымат топтоп көрүңүз. Кийинки суроо. Айдан эже, кандайсыз? Мага кеңешиңиз керек болуп жатат. Мен Манас университетине компьютерный инженерияга өтө албай калдым. Менде эки вариант болуп атат. Биринчи, Манаста башка эле бир мен өтө алган факультетке окуп, эмки жылы Манастын өзүнүн тести болсо ошону тапшырып, быйыл ОРТ менен алышты, пандемияга байланыштуу. Компьютерный инженерияга өтүү. Экинчиси башка политех сыяктуу университетке тапшырып окуу. Жакшы суроо экен. Мен ойлойм көптөгөн бүтүрүүчүлөрдө ушундай ситуация болсо керек деп. Компьютерный инженерияга тапшырам дегени уже жакшы, сүйүндүрөт. Мен сизге кеңеш катары айтмакмын. Ар дайым билимди акысыз алганга аракет кылыңыз деп. Манастын жакшы жери, Манаста окуу акысыз. Мындай айтканда бюджет. Эгерде сиз Манаста башка факультетке акысыз окууга өтө алсаңыз, ошодо окуңуз. Менин билишимче, Манаста 1-жыл бул подготовительный курс деп коет. Тил үйрөнөсүз жана общий предметтерди аласыз. 1 жыл сиз болгону ошо түрк тилин жана англис тилин окуганга кетиресиз демекмин. Мен өзүмүн сиңдим Манаста окуйт, ошондон билем, что ал 1-жылы программированияны үйрөнбөй эле, ошо тил үйрөнүп, мындай айтканда подготовительный курста жүрдү, 1-курста. Ошого сиз деле эгерде Манаста башка факультетке тапшырсаңыз деле көп нерседен калып калбайсыз. Анан кийинки жылы сиз айткандай өзүнүн экзаменин тапшырып көрүп, ошо компьютерный инженерияга окуганыңыз жакшы. Саламатсызбы? Сизден кеңеш сурайын дедим эле. Менин иним 9-класста бүттү. Бишкекте же Жалал-Абадта кыргыз тилинде IT курстары барбы? Билесизби? 9-тун базасында тапшырса жумушка кире алабы? Мектепте 11-класска чейин окубайм деп жатат дейт. Бул суроого жооп берердин астында айтып кетким келген нерсе бул менин азыркы айтып жаткан жоопторум бул кеңеш катары кабыл алыңыздар. Ар бир адам өзү чечим чыгарыш керек. Англисче аябай сонун сөз бар. Ар бир адамдын өзүнүн выбору бар дейт. You have a choice дейт. Ошондой эле сизде дагы выбор бар. Кийин мен бир нерсеге причина болуп калгым келбейт. Эгерде сиз программист боло албай калсаңыз же программист болуп иштей албай калсаңыз, ушу Айдан эже айтып, мен ошол жака окуп калдым эле деген адам болгум келбейт. Бизде азыр андай нерсе көп. Мен ата-энем ушу окууга мажбурлап окутуп коюп, азыр мен келечегимде өзүм каалаган кесипти иштебейм деп айткандар аябай көп. Ошондой эле болбосун. Айдан эже буну айтып, мен окуп алып, азыр программист болбой калдым, мага жакпай калды деген ойлорго келбеш үчүн мен ойлойм, ар бир взрослый адам өзү жашоон өзү чечиш керек. Мен сиздерге болгону кеңеш катары айтып жатам. Эгерде менин оюм керек болсо, менин сиздерге айта турган советим керек болсо, буну как совет катары принимать этишиңиздер керек жана бул нерсени өзүңүздөр чечишиңиз керек. Бул сиздин жашооңуз, сиздин келечегиңиз. Ошого ар бир чечимди кабыл алардын астында өзүңүздөн сураңыз. Бул нерсе мага керекпи? Бул ушул болуп жаткан нерсеге өзүм бактылуумунбу деген суроолорго жооп берип, анан чечим чыгарыңыз. Ошого ар бир суроого ушинтип жооп бермекмин. Ар бир адамдын өзүнүн выбору бар. Мен айтып жаткан нерселер бул мындай айтканда закон эмес, правила эмес болгону азыркы учурдагы мен ойлоп, мен туура деген нерсени сиздер менен бөлүшүп жатам. Бул эженин сурооуна кайтсак, 9-ту бүтүптүр. 9-ду бүткөндөн кийин жумуш тапса болобу дейт 1-чи суроо. Жумуш тапса болот. Курсту бүтүп калып, окуй албай калган адамдар бул только өзү күнөөлүү деп айтмакмын. Өзү жакшы аракет кылбады. Окуу жайларда эч кандай күнөө болбойт.
аны ар бир адам өзү тандайт и ал нерсени кандай алып кетет өзүнүн колунда. Мен практикада көрүп жатам. Диплому жок болуп дагы программисттер иштеп, ийгиликтерди жаратып жатат. Ошого 9-дан кийин бул колледжге барып окуп жумуш таба алабы деген суроого сөзсүз түрдө таба алат, эгерде энеңиз жакшы аракет кылса деп жооп бермекмин. Бишкекте же Жалал Абадта кыргыз тилинде IT курстар барбы дейт. Жалал Абадты билбеймин, чынын айтайын. Өзүңүздөр издеп көрүңүздөр. Бишкекте 9-дун базасында 2-3 жерде окуу бар. Балким көбүрөөк бардыр. Аны дагы мен билбеймин. Аны үчүн адам издеп көрүш керек. Менин билгендер бул Политехте бар болуш керек 9-дун базасында. Ататүрктө бар. Мен өзүм бир тууган энем 9-дан кийин ошо Ататүрктө окуду. Ошого айта алам, ал жакта дагы бар деп. Ататүрктө бар, андан сырткары Аутсада бар. Менин билишимче Национальный университетте дагы бар болуш керек. Издеп көрүңүздөр. Кыргыз тилиндеби же орус тилиндеби аны дагы айта албайм. Эмнеге дегенде бизде көп университеттер көбүнчөсү орус тилинде болот. Ошого аны дагы издеп көрүш керек. 9-дун базасында жумушка кире алабы деп жатасыз. Кире алат, эгерде энеңиз жакшы аракет кылса. Бирок мен кеңеш катары айтмакмын дагы. Толук жогорку билим алганга аракет кылсын. Азыр энеңизде окуй турган кез. Шашпасын. Билимге инвестиция кылсын. Азыр эрте окууну бүтүп алып, 10 жылдан кийин энеңиз жалеть этип калышы мүмкүн. Ошону дагы түшүндүрүңүз. Жогорку билимдин пайдасы тийсе тиер деп айтам. Аябай көп жолу, бирок зыяны тийбейт. Балким энеңиз 10 жылдан кийин карьерный рост жасап, директор болгусу келеттир, CTO болгусу келеттир. Ошондо жогорку билим керек болуп калат. Ошондо кайра энеңиз 30га чыгып, ушул нерсени түшүнүп, кайра башынан университетке окуп жүрбөсүн. Анда кеч болуп калат, убакыт жоготот. Ошого азыр энеңизде окуй турган кез, инвестиция кыла турган кез. Ошону дагы жакшылап түшүндүргөнгө аракет кылыңыз. Балким 9-дан кийин тапшырып, колледжде окуп, колледжден кийин жумушка кирип, кечиндеси университетте бакалавр окуйттур. Сөзсүз түрдө жогорку билим алганга аракет кылсын деп айтмакмын. Кийинки суроо. Саламатсызбы, Айдана, кандайсыз? Сизден сурайын деген фронтенд окуткан курс билбейсизби? DevOps үйрөнө аламбы 6 айда деп коркуп жатам. Же бүткөндөн кийин жумуш таап аламбы деп. DevOps начинающийлерге кыйыныраак деп айтышат. Ошол чынбы? Вы же уже долго работаете как DevOps дейт. Окуунун оңой кыйыны жок же бар деп айта албайм. 0дон баштап дагы DevOps'ту үйрөнүп кеткен адамдарды билем. Эч нерсени билбей туруп дагы DevOps болуп кеткен адамдарды дагы билем. Фронтенд инженерди айтып жатасыз. Фронтенд деле бул оңой окуу эмес. Фронтендти деле аябай кыйын окуу деп айтылат. Сиз болгону өзүңүзгө ишенишиңиз керек. 6 айдын ичинде DevOps'ту үйрөнсө болот, эгерде сиз full time окусаңыз. Эгерде сиз Чикагода жашаган же Америкада жашаган адам болуп сурап жатсаңыз, эгерде сиз DevOps'ту каалап жатсаңыз, DevOps'ка барыңыз деп айтмакмын. Эмнеге дегенде, азыр DevOps'тун маркети аябай чоң болуп жатат. Эмнегедир акыркы 3-4 жылдан бери DevOps'ту издеген компаниялар аябай көбөйдү. Ошого жумушка кире албайм деп коркпоңуз. Сизде биринчи азыр максат болуш керек. Мен окуймун, мен окуй аламын деген. Эки жакты карап көрсөңүз, таптакыр IT жаатында билбеген адамдар дагы азыр жумушка кирип иштеп жатат. Ошого ошолорду өзүңүзгө пример катары алыңыз. Сиздин дагы колуңуздан келет. Же DevOps'бу, же фронтендби деп жатасыз, экөө тең жакшы. Фронтенд дагы аябай популярный. Унутпаңыз, DevOps, фронтенд экөө кыйын, мындай деп, экөө бирдей эле. DevOps'ка барсаңыз дагы, фронтендке барсаңыз дагы кыйналасыз башында. Бирок ошодон жеңип чыкканга даяр болуңуз. Ошого экөөнү тең тандай берсеңиз болот. Бул жакшы, бул жаман деп айтпаймын. Бирок DevOps'ту үйрөнө аласыз деп айтмакмын. Кийинки суроо. Саламатсызбы, айтыңыз маек болсун. Айтса,
айтсаңыз, бул жумуш менен Кыргызстанда алектенсе болобу же бизде анчалык востребованный эмеспи дейт. IT азыр дүйнө жүзүндө бардык жакта востребованный болуп жатат. Айырмасы жок, сиз Кыргызстандасызбы, Америка, Европа, Азия. IT адистери азыр жумушсуз калган жок. Азыр наоборот, ITнин мындай дегенде доору келди. Бүт нерсе технологияга байланышты. Күндөн күнгө бизге адистер керек болуп жатат. Ошого айтинин келечегин ойлонбостон сиз бүгүнкү күндү ойлоңуз. Бүгүнкү күн менен жашап, азыр востребованный болгон профессияга окуңуз. Азыр окусаңыз, сиз 6 айдан кийин уже адис болуп чыгасыз. Көпчүлүгү кошуп кетким келет. Көпчүлүгү ойлойт, мен курсту бүтүп алып эле иштеп, там жыргап кетем деп. Унутпаңыз, медалдын эки тарапы бар. Оңой, кыйын. Айтини үйрөнүш үчүн бул жөн эле тилге барган курс эмес деп айтам. Бизде курска барып, жөн эле бир программаны үйрөнүп алып жүрүшөт. Ошондой сыяктуу да көрүшөт. Анан убакыт өткөндөн кийин айтат, ой, айти мен үчүн эмес экен, мен аны кыла албадым, туура эмес кылыптырмын, жумуш таппадым дегендер көп. Сиздин өзүңүздөн кандай аракет кылып окуйсуз. Айтиге окуган адамдын баары эле программист болуп кете албайт. Эгерде арасында адамдар программист боло албай окууну таштап койсо, болгону алар жакшы окубаган адамдар деп айтмакмын. Полный адам күчүн кетирген жок ал окууга. Эмнеге дегенде мен айтам, программист болуш үчүн, IT адиси болуш үчүн математиканы мыкты деңгээлде билгендин кереги жок. 3кө окуган адамдар деле мыкты программист болуп иштеп жатат. Буну практика көрсөттү. Ошондой эле 5кө окуган адамдар программист боло албай жүрүшөт. Ошого бул жерде эң негизгиси каалоо жана аракет. Канчалык сиз аракет кылдыңыз. Эгерде сиз 100% ошо курска берилип, колуңуздан келишинче күч кетирип окусаңыз, сиз мээнетиңиз акталат. Эгерде эптеп эле курска барып келип эле окуган студент болсоңуз, лучше окубай эле коюңуз деп айтмакмын. Кийинки суроо. Саламатсызбы, эжеке? Америкага кантип барса болот? Английский билем, жардам бере аласызбы дейт. Ушул сыяктуу суроолор аябай көп. Америкага келүүнүн жолдору интернетте аябай көп. Аябай ондогон, жыйырмалаган программалар бар. Ар бир Америкадагы блогер ушул жөнүндө пост жазат, видео тартат. Мен бул жаатында иштебейм, профессионал эмесмин, консультант эмесмин. Америкага кантип келсе болот билбеймин. Эгерде билсем, бардыгыңыздарды чакырып алмакмын. Консультацияны алыш үчүн профессионалдарга кайрылыңыз демекмин. Шылуундардан абайлаңыз. Ошол эле учурда профессионалдар дагы көп, шылуундар дагы көп. Акчаңызды алып, качып кетиши мүмкүн. Ар бир адам бир ийгиликке жетиш үчүн, бир жакка кетиш үчүн өз аракет кылыш керек. Издениңиз. Сиз мынтип элдерден сурап коюп эле отура берсеңиз, сизди эч ким чакырбайт. Программаларды издеңиз, барыңыз, сураңыз, окуңуз. Азыр интернеттин заманы. Google'дан кантип Америкага барам деп эле жазсаңыз орусча 100 статьялар чыгат. Ар бири өзүнүн ою менен бөлүшкөн. Ошолорду окуп көрүңүз. Ошолордун арасынан балким сизге туура келгени да табылар. Мен өзүм билбеген нерсеге жооп бергенден качамын. Ар бир адам ойлойм, өзү туура деген жаатта жооп бериш керек. Профессионалмын деген жаатта совет бериш керек. Балким мен айткан нерсе сизге туура эмес келип калар. Тем более мен бул боюнча профессионал болбогондуктан бул теманы кууп новостилерди окубайм. Закон күндүк алмашып жатат, жаңы жаңылыктар пайда болуп атат, жаңы программалар пайда болуп атат. Аларды чынын айтсам мен билбейм. Ошого туура адамдан сураңыз жана издениңиз. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Моя дочь поступила в Турецкий Кыргызский университет Манас по специальности программист. Очень рада за вас. Все благодаря вашим советам. Вдвойне рада. Спасибо вам. Теперь осталась только одна задача – выбрать ноутбук. Можете посоветовать хороший ноутбук для начала, для начинающих? Вот такие письма меня очень радуют, да? Ушундай каттарды алганда аябай сүйүнөм, что менин постторум, видеолорум ушинтип адамдарга жардам берип жатат деген. Бул ушу менин блогумдун максаты ушу. Аябай кубанычтамын.
ушу семьяга деп айтмакмын. Кызы буйруса мыкты программисттердин бири болот. Ийгиликтерди каалаймын. Бул эженин суроону видео тарткам. Код жазганга кандай ноутбук тандаш керек деген темада. Ошол видеомду көрүңүз деп айтмакмын. Ушул видеого ошо видеонун ссылкасын да тиркеп коем описанияга. Сөзсүз түрдө ушу видеонун описаниясын көрүп, таап, ошо видеону көрсөңүз болот. Негизи эле айткым келген нерсе, компьютер тандоодо код жазганга маркасы маанилүү эмес. Азыркы современный компьютерлардын ичи бардыгы окшош. Болгону акчасында. И для начала кандай компьютер керек? Мен ошол жөнүндө бүт советтеримди бергем. Ошол видеону көрүп, өзүңүздүн кызыңызга лаптоп тандасаңыз болот. Кийинки суроо аябай узун суроо экен, бардыгын эле окуп кое берейин. Саламатсызбы, Айдан айым? Амансыздарбы? Үй бүлөңүз, жакындарыңыз аман-эсен оорубай турушабы? Ковидтен жабыркаган эч ким болбоду деп үмүт кылам. Айдан айым, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетем. Тег айымдын катышуучуларына пайдалуу вебинар өтүп бергениңиз үчүн. Сиз менен башка аккаунттан таанышкам, Тег айымга чейин. Бишкектен Кыргызстанга келгениңизде буйруса конокко чакырабыз деген элем. Ал күндө буйруса чыдамсыздык менен күтөм. Мен да Тег айым программасына катышкам. Тег айымга келгениңизде да аябай сүйүндүм. Буйруса программабыз ийгиликтүү аяктады. Жакшы жыйынтыктарга жетиштим десем жаңылышпайм. Айдан айым, сизден кеп кеңеш сурайын деп жатам. Scrum мастер кесиби боюнча кантип өзүм үйрөнчүк болуп, бул кесипти жакшылап өздөштүрүүгө пайдалуу линк сайттардан бөлүшө аласызбы? Scrum Agile методдору жөнүндө маалыматым бар. Бул методдор менен менторлук алдым. Кыргыз тилинде. Англис тилдүү мугалиммин. Азыркы учурда HTML'ди w3school.com'дан өз алдымча үйрөнүп жатам. Аракет кылсам үйрөнүп алса болгудай эле экен. Андан сырткары Scrum Agile Kana методдору жөнүндө ментордон сабак алдым кыргыз тилинде. Тег айымдын убагында. Эми жакшылап өздөштүрөйүн максат көздөп жатам. Сиз өзүн өнүктүрүүнү каалагандар үчүн кеп кеңештериңизди көп эле берип, элдин керегине жарап, көпчүлүктү шыктандырып, чырак жасап жаткан айымыбызсыз экениңизди сыймыктануу менен карайм. Иштериңизге ийгилик, үй бүлөңүз менен бекем ден соолукта 2 дүйнө бактысын каалап кетем. Урматым менен деп эжекебиздин аты жазылыптыр. Аябай сонун кат, ушундай каттар мени сүйүндүрөт. Кандай сонун, сүйүнүп жатам бул эжеге. Ушундай адамдарыбыз көп болсун. Ушундай каттарды окуган сайын туура жолдо баратканымды сеземин. Кандай жакшы адамдын жашоон жакшы жакка өзгөртүп түрткөн. Эженин суроосуна кайрылсак, Scrum Agile деп жатат. Аябай жакшы багыт. Особенно бул багыт эмнеси менен жакшы? Бул сүйлөшкөндү жакшы көргөн адамдар менен мамиле түзгөн адамдарга туура келет деп айтмакмын бул кесип. Scrum мастер эмне жумуш аткарат? Scrum мастер бул командалардын үстүнөн проекттерди аткарып, ошо клиенттен проектти алып, кайра клиентке ошо продуктты полностью туура кылып жеткирип бергенге жардам берчү адам. Эгерде проект жасап жатканда бир проблемалар чыкса, ушу чечет. Ушу мастер чечет. Project manager деп да коет булундай кесипти аркалаган адамдарды. Ушу проекттерди менен иштегенге жардам берүүчү адам. Scrum митингдерди кылат, стендаптарды, grooming деп коет. Бул өзүнчө бир заманбап кесиптин бири деп айткым келет. Scrum мастер болуш үчүн курстар бар атайын. Udemy'де, Coursera'да, Linda'да, ушу онлайн платформалардын баарында эле Scrum мастерликти алыш үчүн ар кандай курстар бар. Мөөнөттөрү дагы ар кандай. Көбүнчөсү бул азыр Америкада, Европада аябай популярный. Кыргызстанга буйруса барат деген ишеничтемин. Эгерде Scrum мастер толук кандуу профессионал болгуңуз келсе, Scrum'дын fundamentals деп коет, фундаментинен баштаңыз.
ошондой сертификат бар. Scrum Agile Fundamentals дейт. Ошого даярданыңыз. Адан кийин Scrum Master'ды алыңыз. Андан кийинки сертификатты алыңыз. Бунун баарын онлайн кылса болот. Дагы линктерин издеп карап, сизге туура келгени болсо ошо видеого тиркеп койгонго аракет кыламын. Же болбосо ошо сертификаттар боюнча маалыматымды тапсам, ошо видеого тиркеп коем. Кийинки суроо. Бул абдан дагы узун суроо экен. Аябай узун экен. Саламатсыз Байдан эже. Биринчиден сизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени сиз кылып жаткан иштериңиздин аркасында канчалаган Кыргызстандын жаштары мотивация алып, алдыга жылууну пландап, жакшы жакка багыт алып жатышат. Мен дагы ошол жаштарга окшоп сиздердин IT тууралуу жазылган макалаларыңызды окуп, ушул чөйрөдө билим алайын деп чечтим. Өзүм тууралуу айта кетсем, жашым 24-тө. 3 жыл мурда экономика жаатында университетти 5 деген баа менен бүтүргөм. 1 жылдай банкта иштегем. Иштеп көрүп, бул жумуш меники эместигин түшүндүм. Анын үстүнө айлыгыбыз дагы аз. Ошол себептүү азыр соода жаатында иштеп жатам. Быйыл Бишкекте Cybertech School'га күзгүгө окууга набор болуп жатат. 6 айлык окууга $4000 экен. Мындай сумманы табыш мага жеңил эмес, бирок ата-энемдин, туугандарымдын жардамы менен табып окуйн деп чечтим. Эми сизден сураныч, мага багыт берип IT тармагынан бир направленияны тандашыма жардам бериңизди суранар элем. Анткени мен 6 ай бою эч жерде иштебей, окуу менен алек болуп, тезирээк үйрөнүп, бул жактан эле Америкадагы компанияларга жумуш таба алгандай болушум керек болуп жатат. Анткени ата-энеме, энелериме контрагын төлөшүм керек. Ошол үчүн менде убакыт аябай тар. Математикадан жакшы көрүп окучумун жана өз алдымча 7 жылдан бери англис тилин үйрөнүп келем. Уровень upper intermediate экен. 1 направление тандап берсеңиз, ошону аябай жакшы өздөштүрүп Америкада барып иштесем деген көзүм төрт жана бул нерсеге жетиш үчүн кандай кыйынчылык болбосун жеңип өткөнгө даярмын. Жооп бересиз деген үмүтүм чоң. Сизге дагы бир жолу рахмат дейт. Аябай сонун суроо экен. Негизи эле ушундай бир туугандар, ата-энелер көп болсун деп айтмакмын. Бир кызын окутуш үчүн бардыгы колдоо көрсөтүп жатыптыр. Мен билем, $4000 бул чоң акча. IT бул океан сыяктуу деп айтам. Направлениялар аябай көп. Биринчиден менин суроом ошо Cybertech мектепке окшогон борбор ачылат деп мен да уккам. Буюрса эң ийгиликтүү борборлордун бири болот деп ишеничтемин. Биздин чыгаан жигиттерибиз ачып жатат, аларда опыт чоң. Көптөгөн кыргыз элине жардам берет болуш керек деп дагы сүйүнүп жатам. Ошол курсту тандаганы дагы жакшы. Мен ойлойм, $4000 бул эжекебиз 10 эселеп, 100 эселеп иштеп калгандан кийин актап алат деп. Эң негизгиси оюңуздан артка кайтпаңыз, сөзсүз түрдө окуңуз. Менин суроом ошо Cybertech School'да, Cybertech мектебинде Бишкекте ачыла турган кандай направлениялар бар? Эгерде азыр мен айткан направление ал мектепте болбой калсачы деген суроо. Ошол мектептеги бар направлениялардын ичинен тандаганга аракет кылыңыз. Эгерде ал мектепте front-end, back-end, full stack жана QA, DevOps инженер сыяктуу направлениялар болсо дейли, алардын ичинен front-end тандаңыз, front-end, back-end же full stack'тын бирөөнү тандаңыз деп айтмакмын. Кыргызстанда туруп, ошол направлениялар азыр жакшы өнүгүп жатат. Айрыкчасы front-end. Front-endти үйрөнүш биринчиден жеңилирээк, экинчиден проекттер көп. Биз Кыргызстан жаңы өнүгүп жаткан мамлекет болгондуктан бизнесмендер көп. Жана биз онлайнга эми өтүп жаткан мамлекеттерге киребиз.
ойлоп көрүңүз, ошо ар бир бизнеске өздөрүнө веб-сайттар керек, телефонго тиркемелер керек. Ошолор эле кайра өзүбүзгө клиент болот деп ойлойм да. Андан сырткары жанагындай Upwork, People per Hour деген онлайн сайттар бар. Кыргызстанда туруп алып эле Европадан, Америкадан проекттерди алып иштесе болот. Өз алдынча иштейм дегендерге дагы ошо full stack, front end, back end девелоперлер жакшы. Алар ошо бир проектти алып, башынан аягына чейин өздөрү чыгара алат. Опыт топтогонго дагы бул жакшы мүмкүнчүлүк демек. Мен негизи эле программист болуш үчүн бул практика, опыт керек. Анан сиз фронт эндти баштадыңыз дейли. Иштеп жүрүп, практика топтоп, тажрыйба топтогондон кийин сиз жөн эле бэкэндке өтүп кетсеңиз болот. Бэкэндтен full stack өтүп кетсеңиз болот. Ошондо сиз фронт энд дейли же full stack девелопер дейин, full stack девелоперди окуп, ошол эле учурда сиз 3 башка направлениянын же 3 башка багыттын кесиптин ээси болуп чыгасыз. Full stack девелоперлер фронт эндте болуп иштей алат, бэкэндте болуп иштей алат. Ошондо сиздин резюмеңизде 3 жумушка подавать этсеңиз болот. Фронт энд, бэкэнд, full stack. Ошого кеңеш катары айтмакмын, балким full stack девелоперди тандайттырсыз, эгерде сиз программист болууну кааласаңыз. Дагы кошумчалап кетчү нерсе, бул эжеге мен дагы суктандым. Амбициясы күчтүү, жашоодон эмне керек экенин билген адам экен. Бизде ушундай адамдарыбыз көп болсо экен дейм. Эже анализдеп көрүптүр, издениптир, чечиптир. Мага мындай айтканда так суроо берди. Кайсы багытты тандайын? Мен бул жөнүндө билем, буну тандадым деп. Ушундай адамдар көп болсун. Жана мен ойлойм, ошо эжебиздин историясы көптөргө мотивация болот жана пример болот деп ойлойм. Элдин баары, ошо окууну каалаган адамдардын баары ушу эжебиздей болуп изденип, өзүнө туура максат коюп, ошо максатка жетмейинче мындай успокаиваться этпеген адамдар болсо, бизде аябай мыкты программисттер чыгат. Эжеге дагы рахмат, окууна ийгилик каалайм. Ар бириңиздерге ушундай амбицияны кааламакмын. Кийинки суроо. Айдан эже, саламатсызбы? Мен сизге Кыргызстандан байланышып жатам. Быйыл 11-классты аяктап, IT тармакка кетет элем. Бирок университетке баргым келбей жатат. Билесиз да, биздин билим берүү системасы кандай? Кошумча англис тилин окуп жатам, уровень интермедиат. Ошондуктан Бишкектеги даярдоо курска барып, окуп чет өлкөгө тапшырып кетким келип жатат. Кандай ойлойсуз? Туура чечим болобу? Кеңеш дагы берип кетсеңиз абдан жакшы болот эле. Жогорку билим алыш керек. Эгерде сиз сөзсүз түрдө жогорку билим алышым керек деген адам болсоңуз, сиздин оюңуз жакшы экен. Бизде азыр Бишкекте аябай жакшы курстар бар. Кореядагы университеттерге даярдаган, Европадагы, Америкадагы, Канададагы англис тилин көтөрүп, TOEFL тапшырып жардам берет, документ топтогонго жардам берет. Эгерде ошондой курска тапшырып, чет өлкөдөгү университетке акысыз окуганды каалаган адам болсоңуз, 1 жыл сиз үчүн эч нерсе болбойт. 1 жыл кетирип, бирок чет өлкөдөн билим алам деген адам болсоңуз, анда мен сизди колдойм. Эгерде сиз жөн эле 11-классты бүтүп алып, курска барып, обычно эле жогорку билими жок эле программист болом десеңиз, же IT адиси болом десеңиз, анда сиз менин оюмча туура эмес кылып жаткан болосуз. Бизде билим берүү системасы жакшыбы, жаманбы? Все-таки ал университет, диплом бар. Жана IT багытындагы диплом дүйнө жүзүндө эсептелинет, котируется. Поэтому анда университетке барыңыз деп айтмакмын. Эгерде сиз чет өлкөнүн университетинде окуйм десеңиз, мисалга Германияда же болбосо Кореяда. Азыр Кореяда дагы, Германияда дагы биздин кыздарыбыз, балдарыбыз аябай жакшы билимди алып, ийгиликтерди жаратып жатат. Ошолордун арасына кошулам десеңиз, сиз үчүн 1 жыл проблема болбойт. 1 жылыңызды англис тили үйрөнгөнү кетирип, сөзсүз түрдө TOEFL экзаменин тапшырып, документтериңизди топтоп, чет өлкөдөн акысыз билим алганга аракет кылыңыз. Негизи эле кыргызстандыктар чет өлкөдө окуп жаткан студенттердин 99% дейин акысыз окушат. Бардыгы бюджетте окуйт. Ошолордун арасына кошулсаңыз болот. Ошондой мааниде сурап жатсаңыз, анда мен сизди колдойм.
Кийинки суроо. Саламатсызбы? WhatsApp номериңизди бериңизчи дейт. WhatsApp номеримди бере албаймын. Суроолоруңуз болсо Instagramдан жазыңыз, Telegramдан жазыңыз, же болбосо YouTube'га жазыңыз. Сизге жооп бергенге аракет кылам. Эгерде секретный суроолоруңуз болсо личкага жазыңыз. Негизи эле мен суроолорду окуп жатканда, бирөөлөр менен бөлүшүп жатканда адамдын атын же болбосо профайлын бөлүшпөйм. Ал нерсени мен туура эмес деп ойлойм. Ошого ойлонбоңуз. Мага келген нерсе менде эле калат. Секрет боюнча калат. Ошого эгерде ушундай секретный суроолоруңуз болсо жазсаңыз болот. Коркпоңуз, мен бөлүшпөйм. Ошого суроолорду окуп жатканда дагы адамдын жашаган жерин же болбосо аты жөнүн айтпаймын. Саламатсызбы Айдан эже? Колдонмо механика деген бөлүмдү бүткөндө кайсы тармакта иштейт? Аны бүткөндөн кийин программист болуп иштесе болобу? Кеңеш бериңизчи дейт. Колдонмо механика бул кайсы багыт болуп калат? Мен дагы жакшы билбейт экем. Кандай десем, бизде аябай бир башкача багыттар көп экен. Чынын айтсам, аларды окуп өзүм дагы билбей калып атам. Бул кайсы багыт, эмне деген деп. Издениш керек болуп атат. Сиздердин жардамыңыз менен, сиздердин суроолоруңуз менен негизи мен дагы изденип жүрүп аябай көп нерселерди үйрөндүм. Сиздерге дагы рахмат. Ар бир суроого жооп берердин астында ушу туура болуп калат бекен деп мен дагы азыр статьяларды окуп баштадым, кызыгып, ушуга байланыштуу китептерди окуйм. Сиздердин суроолоруңузга жооп берем деп негизи мен дагы өзүмдүн билимимди өнүктүрүп жатам. Бул дагы жакшы жак экен. Блогдун колдонмо механика дейт. Эгерде бул инженеринг жумуш болсо дейли, хардвер деп коет. Компьютердин ичин колдонуп, компьютердагы жанагы англисче айтканда бул жерде support task или tech support деген жумуштар бар. Ошол сыяктуу болсо, ал жакта tech supportто менин билишимче программированияны үйрөтпөйт. Ошондуктан сиз бул кайсы университетти айтып жатасыз? Ошону кошуп жазсаңыз жакшы болмок. Ошонун вебсайтына кирип мен дагы карап көрмөкмүн. Ошого суроолорду так бергенге аракет кылыңыздар. Кайсы университет, кайсы багыты? Эч болбосо сизге кеңеш берейин. Ушул сурооңузду барып, сиз тапшырып жаткан колледждеги мугалимдерге же болбосо комиссияга бериңиз. Чалыңыз. Ар бир университетте телефон болот. Телефонго жазып көрүңүз. Ошо университеттин вебсайтынан издеп көрүңүз. Бул жакта ошо аябай кенен тараган. Ошо университетке же колледжге жазып сураңыз. Ошол жакта иштеген мугалимдер мага караганда жакшы жооп берет болуш керек деп ойлойм. Же болбосо колдонмо механика жөнүндө билген адамдар болсо, комментарийге жазыңыз, комментарийден окуп аласыз. Кийинки суроо. Здравствуйте, я абитуриент из Кыргызстана. Хотела бы узнать у вас, можно ли учиться в политехе или в Манасе, стать хорошим программистом. Кыргызча эле жооп берейин. Бүт суроолорго кыргызча жооп берип аткандан кийин политехпи же Манаспы деп турам, мындай айтканда. Университеттин айырмасы жок деп айтам. Студенттин айырмасы жок. Сиз Бишкекте окуйсузбу, Европада окуйсузбу, Америкада окуйсузбу? Эгерде студент окубаса, эч жакта ийгилик жарата албайт. Бул жакшы, бул жаман деп айта албайм. Ар бир үй бүлөнүн ситуациясы ар кандай. Ар бир үй бүлөнүн финансовый каражаты ар кандай. Мен сизге азыр Аутсага окуңуз, Аутсанын программирование бөлүмү аябай күчтүү деп айта беришим мүмкүн. Бирок Аутсанын контрагын төлөй албаган жарандарыбыз, үй бүлөлөр бизде аябай көп. Ошого аны дагы эске алыш керек. Өзүңүздүн кандай десем, желанияңыздан. Политехти бүтүп дагы мыкты программист болсо болот. Манасты бүтүп дагы мыкты программист болсо болот. Бул жерде мен айтып кетчү келгим нерсе, Манас менен политехтин айырмасы контрактта. Эгерде сиз Манаска акысыз окууга өтүп жатсаңыз, программирование бөлүмүнө, why not деген сөз бар англисче. Почему бы и нет? Ар дайым акысыз окуу, акысыз билим алганга аракет кылыңыз. Сиз Манаска өтүп контрактка, бирок престиждүү деп кырысууга же Аутсага окуганыңыз мен туура эмес деп ойлойм.
Ошондой эле бул ситуацияда эгерде сиз Манаска бюджет көтсөңүз, сөзсүз түрдө Манасты тандаңыз. Эгерде Манаста контракт жок, политехке эми эгерде Манаста бюджетке өтпөй калсаңыз, анда политехке барыңыз. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Менин атым. Сиздердин порталыңызда көрүп абдан кызыгып жатам. Чынында эле айтини жаратуучу мотивациялар көп экен. Сиздерден жардам сурайм. IT кесибине жаңыдан киришип жаткан мезгилим. Суроолор. Биринчи. Жаңы информациялык технологиялар жана маалыматына кайсы программалоо тили керек? Кандай программалоо сайттары бар? Ошолордун адрестери, тиркемелери дейт. Эгер мен бул кесипти жөндөн алып кетсем, өзүңүздөрдүн катарыңызга кошула аламбы? Деген суроомо жооп бересизби? Алдын ала чоң ыраазычылыгымды билдирем. Үй бүлөңүзгө бакыт дейт. Жакшы суроо экен. Ийгилик каалайм. Экинчиден, сизде ушундай мотивация пайда болгону уже бул алдыга жылуу деп ойлойм. Эгерде менин постторумду, видеолорумду көрүп сизге ушундай сезимдер жана ушундай максат келсе, бул менин блогумдун максаты. Ошону элдерге ошондой кандай десем сезим жана ошондой максат пайда кылыш үчүн ошонун баарын кылып жатам. Сиздин сурооңузга. Азыркы заманда бардык эле тилдер популярдуу. Мен сизге кеңеш катары айтмакмын. Эгерде үйрөнүп жаткан болсоңуз, Java, JavaScript же Python сыяктуу тилдерден баштасаңыз болот. Азыр дүйнө жүзүндөгү эң популярдуу тилдердин бири ушулар. Бирок эгерде сиз HTMLден эң жөнөкөйүнөн баштаймын десеңиз, анда дагы болот. Анда ошодон баштаңыз. Негизи эле программированияда ушундай нерсе бар. Айырмасы жок кайсы тил. Эгерде бир тилди жакшы деңгээлде үйрөнүп алсаңыз, ошол тилдин алгоритмин, ошол тилдин структурасын үйрөнүп алсаңыз, башка тилди үйрөнүп кеткенге жеңил. Баягы бир тилди үйрөнүп алып, кийинки тилдерди алып кеткенге бул оңой. Полиглоттор бар го, 3 тилди үйрөнүшүп алат. Английский, французский, немецкий дейли. 4-5 тилди үйрөнгөнгө аларга оңой болуп калат. Алар кантип ыкмаларын билет, ошол сыяктуу эле программированияда. Эгерде бир тилдин логикасын жакшы үйрөнүп алсаңыз, болду. Калган тилди сиз өз алдынча эле проекттерди жасап жүрүп, көп убакыт кетирбей үйрөнүп алсаңыз болот. Сиздин экинчи сурооңуз. Программалоо сайттары дейт. Бул боюнча мен Telegram каналыма бөлүшкөм, 7 платформа боюнча. Анын арасында Udemy, Coursera, Lynda.com, EDX деген платформалар бар. Көбү акысыз. Ошолордун ичинен өзүңүзгө туура келгенин тандаңыз демекмин. Ошо Telegramдагы постумда детально жазылган. Кайсы сайтта кандай тилдер бар жана кандай тилде үйрөнсө болот. Орусча, англисчеби дегендей. Тилекке каршы азыр кыргызча код үйрөткөн сайт жок, чыга элек. Буюрса жакынкы арада биздин чыган программисттерибиз чыгарат деген үмүттөмүн. Эгерде кыргызча код үйрөткөн сайттар чыгып калса, сөзсүз түрдө биринчилерден болуп мен сиздер менен бөлүшөм. Кийинки суроо. Эгер мен бул кесипти сөзсүз түрдө программисттердин катарына кошулсаңыз болот. Бул биздин клубка да кошулсаңыз болот. Негизи эле Мурас клубдун мемберлери биз сыяктуу, сиз сыяктуу эле IT багытында иштеп жаткан мекендештерибиз. Биздин эшик ар дайым баардыгыңыздарга ачык. Каалоочулардын баардыгы кошулуп жана өз салымын кошсо болот. Окууңузга ийгилик каалайм. Окууңузду таштабаңыз деп айтмакмын. Кийинки суроо. Саламатсызбы? У меня есть такой вопрос. Я с Узбекистана. Хочу спросить. Я хочу стать клауд-программистом. С чего надо начать? HTML, CSS, Python, Java, JavaScript. Например, 6-9 месяцев потратить, начать с точки А, потом и дальше до точки Я. Негизи клауд-программист болсом эмне кылышым керек деген суроо экен. Интернетте маалымат көп. Программист, клауд программист болосузбу, веб программист болосузбу, айырмасы жок.
ошо тилдерден башташыңыз керек. Давайте на этот вопрос на русском отвечу. Балким бул байкебиз кыргызча билбейт. Чтобы стать программистом, неважно, с чего вы начнете, нужно главное начать. Вы правильно написали HTML, CSS и JavaScript. Вот HTML, CSS, JavaScript — это те языки, где работают фронт-энд программисты. Если вы хотите стать фронт-энд программистом, начните с HTML и заканчивайте с JavaScript, а потом уже вы можете работать. Python в основном используется где сервера на бэкэнде. Java то же самое, используется на бэкэнд. Поэтому, если вы хотите стать фронт-энд программистом, начните с HTML, CSS и JavaScript. А cloud-программист, нету, я такого не слышала. Cloud-инженеры есть, cloud-архитекторы есть. Это уже другое направление. Если вы хотите стать программистом, вот начните с этих языков. Саламатсызбы, кийинки суроо. IT тармагында кандай китептерди окуса болот, нолдон баштап, кандай китептерди сунуштайсыз? Программалоону үйрөткөн аябай көп китеп бар. Library өтө чоң. Целая библиотека десем болот. Бул китеп жакшы, бул китеп жаман деп айта албаймын. Кыргызча тилекке каршы китептерди билбеймин. Эгерде мен окуган китептер керек болсо, эске ала кетиңиз, мен англис тилинде окуймун. Эгерде англис тилинде программирование китептер керек болсо, мен сизге жазып коем, жөнөтүп да коем аттарын, мага жазыңыз. Эгерде орусча, кыргызча китептер керек болсо, интернеттен издеп көрүңүз. Эгерде мен дагы карап көрөйүн, эгерде таап калсам, сиз менен бөлүшүп коем. Саламатсызбы Айдан эже, сизди көрүү аябай суктандым. Суук көздөн сактасын сизди. Эже, мен бакалавриатты бүтүп, эми магистр окуйн дегем. Убактыңыз болсо жол көрсөтө кетиңизчи дейт. Каалоолоруңузга рахмат, бирок сиздин сурооңуз толук болбой калыптыр. Кандай жол көрсөтүш керек? Бакалавриат окуймун, бүтүп жатып магистратура окуйм дегениңиз аябай жакшы. Канчалык бийик деңгээлдеги билимге умтулсаңыз, ошончолук жакшы ийгиликтерди жаратасыз. Мен ар дайым айтам, бизге профессорлор керек, докторлор дагы керек деп. Ошого эгерде сиз билим алгыңыз келип жатса, сөзсүз түрдө окуңуз, жана возможность болуп жатса. Балким сиз азыр айтпаптырсыз каердесиз. Сиз азыр Америкада окуп жатасыз дейли, сөзсүз түрдө магистратурага тапшырыңыз. Окууңуз тем более акысыз болуп жатса, анда мен сизге руками, ногами айтмакмын, магистратурага тапшырыңыз деп. Жол көрсөтүү боюнча менторлук. Мен бир адамга атайын ментор боло албаймын азыр. Мен ойлойм, ушу кылып жатканым уже көп адамдарга жардамы тийип жатат, жол көрсөтүп жатам, мындай айтканда ментор кылып жатамын уже. Өзүмдүн силерге кеңештерим менен бөлүшүп. Бир адамга убакыт азырынча менде жок. Мен блогдон сырткары үй бүлөм бар, балдарым бар, жумушум бар, аяктыда проекттерди бүтүрүш керек. Ошого атайын бир адамды алып, менторлук кылып, аны бир эмеге алып келе турган менде азыр убакыт жок. Балким келечекте группаларга бөлүп, ошондой менен да алектенип калаттырмын. Кийинки суроо аябай узун экен. Саламатсызбы Айдан эже? Биринчиден сизге ыраазычылык билдирем. Замандан талабы болгон IT тармагын кыргыз тилинде кыргыз элиме өзгөчө мен сыяктуу өсүп келе жаткан жаштарга жеткиликтүү түшүндүрүп берип жатканыңыз үчүн бар болуңуз дейт. Аябай уже сүйүнүп баштадым. Айдан эже, мен өзүм азыркы учурда педагогикалык колледжде башталгыч класстардын мугалимимин багытында окуп жатам. Өкүнүчтүүсү, бул менин өзүм каалап тандап алган кесибим эмес. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу жана ата-энемдин каалоосу менен окуп жатам. Бирок келечекте өзүмдү эч качан мугалим катары эсептеп көргөн эмесмин жана буга каалоом да шыгым да жок. Болгон каалоом жана максатым Америкага баруу жана сиздей болуп IT багытында же болбосо бизнес тармагында иштөөгө абдан кызыгам.
Бирок менин азыркы учурда алып жаткан билимим мугалимдик кесип болгондуктан өзүмдүн максаттарым, кыялдарым туңгуюк болуп жатат. Өзүмдү келечекте кайсы кесиптин ээси болом, кайсы жумушта иштейм көрө албай жатам. Сизден суранарым, кандай кеңеш бере аласыз? Кантип IT тармагына аралашып, ошол багытта кантип билимимди тереңирээк өнүктүрө алам? Эгер IT тармагындагы 1 жылдык курстардан окуган күндө деле билимим мугалимдик кесип болгондон кийин кандай жумуштарда иштесе болот? Сураныч Айдан эже, сиздин жардамыңызга абдан муктаж болуп жатам. Балким сиздин мага берген кеңешиңиз ошол караңгылыкка жарык, ошол туңгуюкка көпүрө болуп калаттыр. Эгер бул суранычымды окусаңыз, сураныч жооп берип коюңузду абдан өтүнөт элем. Дейт урматым менен деп аты. Ушундай каттарды көп окуйм. Ойлондурбай койбойт. Буга окшогон эжекелер бизде аябай көп. Аябай өкүнүчтүү деп айтмакмын. Ар бир адам өзүнүн келечегиндеги кесибин өзү тандаш керек. Бизде ошентип мажбурлап эле окутуп койгон адамдар аябай көп. Сен кызсың, сен медсестра болушуң керек же болбосо сен мугалим болушуң керек. Эмнеге дегенде сен балаларды эртең тарбиялайсың деп адамдын кызыкчылыгын карабай эле кыз болуп төрөлгөнү үчүн кээ биринде ата энелер өздөрү эле кесип тандап коет. Бул туура эмес. Дүйнөдөгү астыга тартып жаткан компаниялардын көпчүлүгүндө ийгилик жаратып жаткан бул кыз кишилер деп айтмакмын. Дизайн жаатында, интерьер жаатында, программалоо жаатында ар бир иште жыныска бөлүнбөш керек деп ойлойм. Эгерде айымдар, кыздар кааласа, алар Марска да учуп бара алат. Алар дагы космонавт боло алат. Бул нерсени азыр дүйнө көрсөтүп жатат. Спортсмендерди айталы. Бул эркектердин жааты, бул кыздарга туура эмес. Бизде олимпийский чемпионкалар бар. Айсулуу эжекебиз деле кыргыздын желегин желбиретип жүрөт көптөгөн эркектерге караганда деп айтмакмын. Ошого ушундай бөлүнүштү биз түйү ордубуз менен жок кылышыбыз керек. Бул стереотипти элибизден чыгарышыбыз керек деген ойдомун. Жана ушуга бир себепкир болуп, кыздар ушундай тарапта дагы үй бүлөнү дагы, карьераны дагы алып кетсе болот деп ошону өзүмдүн опытым менен көрсөткүм келет. Карабайсыздарбы, ата энеси мажбурлап окутуп коюптур. Бул эженин азыркы ситуациясын түшүнүп көрүп, бул мындай чужой адам мен үчүн аябай оор сезилип жатат. Туңгуюкта катып калган, бир жерде караңгылыкта калып калган нерсе аябай жаман. Өзүңнүн келечегиңди өзүң элестете албасаң кандай жаман. Ошого ушундай азыр мен ата энелер көрүп жатса, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды эч качан мажбурлап өзүңүз каалаган нерсеге окутпаңыздар деп суранмакмын. Азыр мени көрүп жаткан көрүүчүлөрүмө да айтмакмын, келечекте балдарыңыз болот, кыздарыңыз болот, ошолорго туура татыктуу тарбия бериңиз. Туура жол көрсөткөн адам болуңуздар деп айтмакмын. Өзгөрүүнү биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүз ушу поколенияны алмаштырайлы деп чакырмакмын. Эртеби кечпи эртең биз дагы 50 жаш болобуз, 60 жаш болобуз, неберелүү болобуз, кыз балалуу болобуз, балдарыбыз чоңоет. Ошондуктан өзгөрүүнү азыр баштайлы, өзүбүздөн баштайлы. Прошлое деп коет, өткөн чакты биз өзгөртө албайбыз. Ал история болуп калды. Анын аты история. Бирок биз келечекти өзгөртө алабыз. Поэтому келечек деп айтылат болуш керек деп ойлойм. Ошого историядан биз сабак алышыбыз керек. Ага өкүнбөшүбүз керек. Бирөөнү күнөөлөбөшүбүз керек деп ойлойм. Мен эч качан бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын. Жашоону өзгөртө албаган гана адам жана слабый адам гана бирөөнү күнөөлөйт. Биз күчтүү болуп, болгону тарыхтан пример алганды үйрөнүшүбүз керек. Сабак алганды үйрөнүшүбүз керек. Ушундай нерселерди көрүп туруп кайдыгер карабайлы. Эгерде бирөө туура эмес кылып жаткан нерсени көрүп жатсак, туура эмес болуп жаткан нерсеге күбө болуп жатсак, биз ошону айтканды үйрөнүшүбүз керек. Тууганыңыз болобу, ата энеңиз болобу, таанышыңыз болобу же жөн эле соседиңиз, тааныбаган адам болобу,
Эгерде сиз ошол адамдын туура эмес кылып жатканын көрсөңүз, кайдыгер карабаңыз деп айтмакмын. Айтыңыз, ай сен туура эмес кылып жатасың, ушундай кылса болот. Балаңдын же кызыңдын өзүнүн оюна кой, өзү каалаган окууга окусун. Балким бул эжекебиз дизайнер болгусу келди дейли. Ошол дизайнерлик окуганда бизден Вера Вангдай же болбосо Шанель сыяктуу бир бизнес вумен чыкмак, бизнес леди чыкмак. Кыргыз кийимин же кыргыз чөйрөсүн башка деңгээлде тааныткан, дүйнөлүк аренага алып чыга турган айым чыкмак. Биз потенциалды ошентип эле жок кылып коебуз. Ушундайларды колдогонду үйрөнүш керек. Бул эже бир эле жалгыз эмес. Буга окшогон жүздөгөн, миңдеген үй бүлөлөр бар. Ошолорго айткым келет. Мектепти бүтүп жаткан окуучуларга, мектепте окуп жаткан окуучуларга алар биздин келечек. Туура багыт берели. Өздөрүнүн оюна коёйлу. Бир жерде туура эмес кылып жатса, чоңдукту салып, буну сен кылышың керек. Эмне дегенде мен улуумун, мен буну жакшы билем деп бирөөгө өзүбүздүн оюбузду таңылаганды токтотуш керек. Бул эжеге мен кеңеш катары эмнени айтмакмын? Өзүңүздү өнүктүрүңүз. Коркпоңуз деп. Эгерде мугалимдик кесип жакпай жатса, мугалим болбоңуз. Сиз өзүңүздү да кыйнайсыз, жана сиз окутуп жаткан балдарды да кыйнайсыз. Элестеткиле, өзүнүн кесибин сүйбөгөн адамдын окуучулары кандай болот? Бул кайра эле өзүбүзгө кайтып келчү нерсе. Ошого азыртадан өзгөрүңүз, тил үйрөнүңүз, чет өлкөгө чыкканга аракет кылыңыз. Бир жылдык курстарды окуп, эгерде ийгиликтүү аяктасаңыз, сиз программист болуш үчүн мугалимдик кесибиңиз тоскоолдук болбойт деп айткым келет. Менин ылдыйдагы интервьюларымды көрсөңүз болот. Мектепте окуп жаткан эжекелер азыр программист, IT жаатында ийгилик жаратып жатат. Ошолордун катарына кошулуп каласыз деген үмүттөмүн. Ошого туура максат коюңуз, аракет кылыңыз жана сизди колдогон адамдар көп болсун. Эмнеден башташ керек деп жатсаңыз, үйрөнүңүз, издениңиз. Убактыңызды текке кетирбеңиз. Ушул социальный сетьке, YouTube'га кете турган убакыттардын баарын жаңы маалымат издегенге эле аракет кылсаңыз, сиздин жоопторуңузга күнүгө мындай айтканда ответ табасыз. Ар бир интернетке кирген убакытты польза менен өткөргөнгө аракет кылыңыз. Экинчиден, чет өлкөгө чыгып кругозорду кеңейтиш үчүн биринчи керек нерсе бул тил. Тил үйрөнүңүздөр, баардыгыңыздар. Жашы, карысына карабайт. Эгерде жашоону өзгөрткүңүз келсе, бирок эмнеден баштаганды билбей жатсаңыз, тилден баштаңыз. Тил үйрөнүп, акырындан программированияга өтөсүз. Эгерде программалоого кызыкпасаңыз, Photoshop'ты үйрөнүп көрүңүз. Видео жасаганды үйрөнүп көрүңүз. Сүрөттөрдү жасаганды үйрөнүп көрүңүз. Ошодон башталат бүт нерсе. Кызыгуу кичинекей нерседен башталат. Азыр видео жасайсыз. Эртең Photoshop жасап баштайсыз, анан уже HTML'де веб-сайттарды жасап баштайсыз, анан чоң программаларды жасап баштайсыз. Ар бир адам тура калып эле мыкты программист болуп калган эмес. Ар бир адам нолдон баштаган. Бизге окшоп, сизге окшоп баштаган. Ошого коркпогула. Бул эжеге айтмакмын мен. Курска барыңыз. Эгерде ушу программист болгуңуз келген күчүңүз аябай күчтүү болуп жатса, коркпой курска барып, фронтендтен баштаңыз деп кеңеш бермекмин. Кыз киши экенсиз. Фронтенд Кыргызстанда азыр өнүгүп жатат. Башка кесиптерге караганда фронтендте жумуштар көбүрөөк экен. И бэкэндке караганда, full stackке караганда фронтенд жеңилирээк. Сиз батыраак түшүнөсүз. Фронтенд курска жазылып, ошодон баштап көрүңүз деп айтмакмын. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Азыркы учурда СШдасызбы дейт. Кызык эле суроо экен. Ооба, Америкадамын, үй бүлөм менен Чикагода жашаймын. Дагы кийинки суроо. Саламатсызбы Айдан эже? Үй бүлөңүз, балдарыңыз тынч аманбы? Мен сизден бир нерсе сурайын дегем. Биз жолдошум менен Москвада турабыз. Жолдошум строй материал сатат. Биз интернет-магазин ачсак дегенбиз. Ошого сайт ачып жана ошону иштеткенди үйрөнүшүм керек болуп жатат. Өзүм үйдө балам мененмин. Сиз бизге сайт ачып бере аласызбы жана үйрөтө аласызбы? Акчасын сүйлөшөбүз, канча болсо да. Окуп калсаңыз сөзсүз жооп
жазып коюңузчу, күтөм. Жакшы суроо экен. Негизи эле семейный бизнеске жардам берем деген мыкты келин экенсиз деп айтмакмын. Оюңуз дагы жакшы экен. Ошентип жубайлар бири бирине поддержка бериш керек деп ойлойм. Бул аябай жакшы башталгыч. Ар бир адам ушинтип бизнес баштаса кандай сонун. Оюңуздан кайтпаңыз деген кеңеш бермекмин. Экинчи сурооңузга мен сайт жасабайм, ачык айтайын. Кеңеш катары айтмакмын. Сайт жасайм деген адамдар Москвада дагы табылат. Кыргызстанда адан дагы көп программисттер бар. Америка менен Кыргызстандын зарплатасын салыштырып болбойт. Бул чындык, аны моюнга алышыбыз керек. Кыргызстандагы программист жана Америкадагы программист сизге бир эле сапаттуу, бир эле деңгээлдеги сайт жасап берет. Айырмасы жок. Зачем переплачивать деген сөз келет? Америкадагы адамга көбүрөөк төлөп берип жасатып, же ошол ишти сиз Кыргызстанда эле бир программистке жасата алсаңыз. Андан сырткары ошол жерге кошуп кетейин, ушундай суроолор көп келет. Мени өзүңүз эле окутуп коюңузчу, мен акчаны сизге эле төлөп берейин. Же болбосо мага буну үйрөтсөңүз, мен сизге акчасын берейин. Же мага буну кылып берсеңиз, виза алганга жардам берсеңиз, мен сизге акчасын берейин деген суроолор көп келет. Ошолорго мындай жооп берип коеюн ушу видеодо. Мен андай менен алектенбейм. Кудайга шүгүр, өзүмдүн иштеген жумушум бар. Өзүбүздүн каражат алып келүүчү бизнестерибиз бар. Андай нерсе менен алектенбейм. Андан сырткары, эгерде мен андай бизнес кылсам, мен азыркы баракчамды, блогумду башка форматта алып бармакмын. Ошону дагы ойго алыңыз. Андан сырткары, Кыргызстанда туруп, канчалык сиз акчаңыз көп болбосун, бай болбоңуз, Американын зарплатасы менен сиз төлөп бере албайсыз деп ойлойм. Бул акылсыздыкка жатат. Мындай айтканда, мен деле эгерде бир программаны жасаш үчүн мен Американын компаниясын издебейм. Кыргызстандан кыргыз балдарды издейм. Мага сапаттуу колдонмо жасап берет, эгерде мага керек болсо. Жана Америкада төлөгөн акчанын жарымын төлөйм аларга. Мен деле ошентип өзүмө бизнес кылмакмын демекмин да. Ошого сиз мага бул жакта жасаткандан көрө, ошо Кыргызстандан бирөөнү таап жасатсаңыз, акчаңызга да эконом болот, өзүңүзгө дагы жардам болот. Ошого өзүңүз биринчиден сайт жасаганды үйрөнүңүз демекмин. Сиз өзүңүз сайт жасашты үйрөнбөсөңүз, сиз аны кантип колдоносуз? Аны колдонуш үчүн сиз дагы бирөөгө акча төлөп бересиз. Андан көрө курска жазылыңыз. Фронт-энд инженер болуңуз. Сайт жасаш үчүн фронт-энд инженер болуш керек. Фронт-эндтен баштаңыз. Ошондо сиз аябай көптөгөн акчаны үнөмдөйсүз. Андан сырткары, сиз бир кесиптин ээси болуп каласыз. Сизге өзүнчө бир профессия пайда болот. Андан сырткары, сиз өзүңүзгө мыкты сайт жасап алсаңыз, сизге клиенттер келип баштайт. Сиз башкаларга да проект жасап берип баштайсыз. Өзүңүздүн тааныштарыңызга, ошондой бизнеси бар адамдарга алар сиздин кардарларыңыз болот. Ошентип IT дүйнөсүнө аралашып кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк. Андан сырткары, акчага окутасызбы деп сурашат. Мен бул нерсени акча үчүн кылган жокмун. Эми мен андай акыбалда эмесмин. Кыргызстандагылардан акча алып, бул жакта окутуп. Мен бул сиздерге жардам катары болсун деп атам. Даже окуткан күндө дагы Американын стандартында алмакмын да мен. Менин убакытым өтө баалуу. Ал убакытта мен башка нерсе кылышым керек. Ошого туура эмес болуп калат. Мен азыр туруп, Америкадан туруп силерди окутканым. Во-первых, өтө кымбат болуп кетет. Во-вторых, бул бизнес катары эмес. Мен бизнес ачкым келгенде, мен давно эле бизнес ачып, окуу борборлорун ачмакмын. Менин максатым акысыз маалымат берүү. Ошо акысыз маалыматты алыңыз, окуңуз, көрүңүз, анан жашооңузду өзгөртүп, ошо курска барып жазылыңыз деген нерсени билдиргим келет. Бул жерде кимдер өзүнө маалымат ала алат? Эч нерсени билбеген адамдар, чечим чыгара албай аткан адамдарга бул жардам катары болсун. Ушундай деген багыт бар, IT деген. IT-нин ушундай кесиптери бар. IT деген эмне, код деген эмне жөнүндө, такыр IT жөнүндө билими жок адамдарга бир кичине бир жарык болсун деген үмүттөмүн. Эмне үчүн кыргыз тилинде? Кыргыз тилинде бизде маалымат жок.
кыргыз тилинде IT жөнүндө түшүндүрүп берген адамдар жок. Эгерде менин курсум болгондо мен өзүмдүн эле курсумду мактап туруп алмакмын. Ар бир адам өзүнүн бизнесин астыга тарткысы келет. Мен ошондой болгум келбейт. Ошондуктан мен Кыргызстандагы бир дагы курс менен сотрудничать этпейм. Көптөгөн курстар мага кайрылган. Иштешели, бизге студент жибер, биз сага ошо студенттин проценттин акчасын берели деп жазгандар көп болгон. Мен бардыгынан баш тартканмын. Эмнеге дегенде бул бизнес жаатында эмес. Мен бизнес кургум келбейт бул менен. Курстарды да мактабаймын. Бул курс жакшы, бул курс жаман, бул курска баргыла деп мен бир дагы видеомун андай чакырыкты таппайсыздар. Мен айтам, курсту ар бир адам өзү тандаш керек. Мен мактаган курс жаман болуп калышы мүмкүн. Тем более мен бир курс менен иштешмекмин, эгерде мен Кыргызстанда бар болуп, алардын результатын көрсөм. Барып окуткан ыкмаларын көрсөм, мага жаккан курс болсо, ошону мен как жаран катары акча үчүн эмес, өзүмдүн кеңешим катары сиздер менен бөлүшмөкмүн. Тилекке каршы мен азыр Америкадамын. Ошого мен ал курстарга барып көрүп, алардын агайлары менен сүйлөшүп көрүп, же болбосо катышып методикаларын көрүп сиздерге айта албайм, бул курс жакшы, бул курс жаман деп. Ошондой суроолор көп келет. Допустим, Кыргызстанда 5 курстун атын жиберет мага. Ушунун кайсынысын тандайын, кайсынысы мага туура келет деп. Ошондой суроолорго жооп бериш мага өтө татаал. Бул курс жакшы, бул курс жаман деп айта албайм. Мен билем, Кыргызстанда акыркы учурда курстар аябай көбөйүп кетти. Бүт бизнес жаатында бардыгы акча кылгысы келет. Биринен өтүп бирин макташат. Бунун жакшы жактары дагы бар. Конкуренция чоңдукту билдирет. Значит, сизде выбор бар жакшы курс тандаганга, биринен бирин өткөнгө. Эгерде монополия болуп бир эле курс болуп калганда же эки эле курс болуп калганда, сизге кыйын болмок курс тандаганга. Азыр бир курс экинчи курстан бир нерсесин артыкча кылып, особенный кылып өздөрүн улучшать эткенге жакшы маркетте, наоборот, ойлойм. Колдош керек андайларды. Эң негизгиси сизде выбор бар. Өзүңүз тандап курска жазылышыңыз керек. Досум айтты, же тиги айтты, бул айтты эмес. Ошол курска барып, мастер-классына катышып көрүңүз, ачык сабактарына катышып көрүңүз, агайлар менен сүйлөшүп көрүңүз, суроолоруңузду бериңиз барганда. Ошондо сизге жакса, өзүңүз как взрослый адам катары чечим чыгарып, ошол курска жазылышыңыз керек деген ойдомун. Кийинки суроо. Мен IT багытына тапшырайын деп жатам. Кайсы багытына тапшырайын, кайсы багыты популярдуу жана кирешелүү? Кайсыл багыт кандай жумуш аткарат? Жакшы суроо экен. Балким ушул суроону берип жаткан байкебиз, жежебиз менин постторумду окубайт окшойт деп ойлойм. ITнин багыттары боюнча аябай чоң пост жазылган, макала жазылган. Дүйнөдөгү эң популярдуу ITнин кесиптери, багыттары деген 10 пост жазылган. 30 багыты жөнүндө ушу именно кайсы багыт кандай жумуш аткарат деген суроого жооп берген. Ошону окуп чыгыңыз деп айтмакмын. Инстаграмдан тапсаңыз болот, Азаттыктан дагы тапсаңыз болот. Ошондо сизге бир ушу суроолоруңуздун баарына жооп аласыз. Ал макалада мен примерный болжол менен айтылган жаңы башталгыч junior деп коет, junior позишнге төлөнгөн акчасын дагы жазгам дүйнөлүк маркетте. Сиз Кыргызстанда туруп, Европада, Америкада иштесеңиз кандай акча ала аласыз деген суроого да жооп бергенмин. Кандай жумуш аткарат деген суроого да жооп бергенмин. Сөзсүз түрдө ошол макаламды окуп чыгыңыз деп кеңеш берем. Кийинки суроо. Здравствуйте, посмотрела ваше видео, где вы рассказали про свою работу. Очень интересно. Мотивацию дали на 200%. Я тоже учусь на Java Developer, а раньше была бухгалтером. Уже собиралась отпускать руки и думала, что это не для меня. Но посмотрев ваше видео, изменила свое мнение, и вы дали мне второе вдохновение. Теперь буду еще лучше стараться, восхищаюсь такими женщинами, как вы. Спасибо, очень-очень приятно. Ушундай каттарды алган кандай сонун. Жөн эле рахмат айткызы келиптир. Мен да сизге рахмат айтам, окууңузга ийгилик каалайм. Бир сөз айткым келет: никогда не сдавайтесь. Ар бир кыйынчылыктын артында
успех бар жана ар бир мээнет акталат деген ишеничтемин. Ошого окууңузга ийгилик каалайм. Эгерде дагы мотивация жок болуп баратса, дагы видеолордон көптөн көрүп туруңуз. Кийинки суроо. Мен сенин интервьюңан кийин программированияны окуп баштадым. Өз алдынча. Мен азыр декретте отурам. Сенден жардам сурайын деген элем. Мен практика кылганга компьютер алыш керек. Кантип тандаарымды билбей жатам. Моноблок же компьютер же ноутбук жакшыбы дейт. Жакшы суроо экен. Көрдүңүздөрбү кандай каттар келет? Жөн эле интервью видеолорду көрүп алып, элдер программирование үйрөнүп баштады. Мындай айтканда, менин блогум, менин максатым акырындан ишке ашып жатат. Ошентип адамдардын жашоон жакшы жакка өзгөртө берели. Бул нерсе мага чоң мотивация жана чоң сооп. Кыргыз элиме болгон салым ушундай болсун деп ойлойм. Сиздин сурооңузга кантип компьютер тандаш керек деген видео тартылган. Ушул видеонун түбүнө ссылкасын коюп коем. Ошол видеону сөзсүз түрдө көрүңүз. Экинчи сурооңузга эмне алыш керек? Мен ойлойм азыркы күндө лаптоп, ноутбук жакшы го деп. Азыр ноутбуктар аябай күчтүү чыгып атат жана ыңгайлуу. Сиз каалаган жерге алып барып алып иштей бересиз. Айылга барасызбы, эс алууга барасызбы, үйдө отурасызбы, балаңыз уктап жатса балконго чыгып иштесеңиз болот, же балдар үйдө ойноп турса башка комнатага иштесеңиз болот дегендей ыңгайлуу. Настольный компьютердин деле жумушун азыркы ноутбуктар аткарып калды. Ошого мен айткан видеону көрүп, ошол критериялар менен өзүңүзгө ноутбук алыңыз деген кеңешимди бермекмин. Кийинки суроо. Саламатсызбы Айдана? Жашым 34-тө келип калды. Өмүр бою таксиде айдоочу болуп иштедим. Силердин YouTube'дагы видеоңорду көрүп, мен дагы окусам болобу же кечигип калдымбы? Сиздин бир кеңешиңизге муктаж болуп жатам дейт. Кандай сонун кат деп айтмакмын. Менин практикамда 50 жаштагы дагы адамдар окуп, программист болуп иштеген адамдар бар. В Америкада кыргыз эле байкелерибиз, эжелерибизди айтмакмын. 34 жашта это только начало деп жооп бермекмин бул байкеге. Адам кааласа өзүнүн жашоон ошо 50 жашта дагы дедушка болуп калып да өзгөртсө болот экен. Сиз азыр 34 жашта экенсиз, бир жыл окусаңыз 35 жаш болот. 35 жаштын үстүнө 10 жыл программист болуп иштеп, жашооңузду өзгөртсөңүз, сиз 45 жашка эми чыккан болосуңуз. Мындай айтканда кайра деле жапжаш болосуз. Бүт нерсе алдыда болот. Ошого эч ойлонбой туруп окуңуз деген кеңешимди бермекмин. Ойлонбоңуз, колуңуздан келет. Болгону максат, туура максат коюп жана дисциплина керек. Айтыш оңой эле, ай программист болуш оңой, 6 айда эле программист боло аласың деп курстарга барсаңыз айта берет. Бирок программист болуш үчүн мен дагы бир жолу айтып кетейин. Каалоо керек, дисциплина керек, ката аракет кылыш керек. Бул оңой эмес. Оңой тамак эч жерде жок. Бесплатный сыр только в мышеловке дегендей эле. Сиз жөн эле курска барып келип программист боло албайсыз. Ошого даяр болуңуз. Аябай кыйын бул окуу. Бирок колдон келчү нерсе. Ошого айдоочу болуп иштесеңиз дагы сиз программист боло аласыз. Кыргызстанда үйдөн отуруп деле иштей аласыз. Эч болбоду дегенде network инженер болосуз, систем администратор болосуз, cloud инженер болосуз. IT-де издениңиздер. Менин постторумду окуңуздар. IT программист менен эле чектелбейт. Программист менен эле IT бүтүп калбайт. Мен IT-нин 30 багыты жөнүндө пост жазгам, макала жазгам. Ошолорду окуп чыгыңыздар. Ошо 30 кесиптин ичинен бирөө сизге туура келиши мүмкүн. Код билбей туруп дагы, код жазышты үйрөнбөй туруп дагы IT адиси болсо болот. Жөн эле сиз компьютерди чукулаганды жакшы көрсөңүз, IP адрестердин иштегенин үйрөнгүңүз келсе, network инженер, систем администратор, database администратор болуп иштесеңиз болот. IT багытында иштеген адамдардын бардыгы код менен иштебейт. Бул программист гана бөлүмү. Программалоону, программа жазган гана адистер ошо код билет, код жазышат. Андан сырткары дагы айткым келген нерсе, Кыргызстан эми өнүгүп жатат. Көптөгөн аймактарга интернет бара элек, мектептерге интернет бара элек. Бул эмнени билдирет? IT адистерине жумуш орундары көбөйөт. Бул нерсе сөзсүз түрдө Кыргызстанга дагы келет.
дүйнөдөн бир аз артта калып атат, бирок бул Кыргызстанга келет. Ошолорду иштеткен адамдар керек болот, ошолорду спорт деп коет. Иштегенден кийин дагы аларга технический поддержка кылган адамдар да керек болот. Wi-Fi койгон адамдар, антенна койгон адамдар, IP адрести блокировать этет, firewall, cyber security менен алектенген адамдар, алардын баарын, маалыматтын баарын бир жерде сактап, аларды analyze кылган database администраторлор болот. Маалымат көбөйгөн сайын ошондой жумуштар чыга берет. IT жаатына ар бир адам кире алат. Не обязательно быть программистом, мындай орусча айтканда. Ошого сиз айтишник боло аласыз деп жооп бермекмин. Кийинки суроо. Прикладная математика жана информатика факультети жөнүндө маалымат бере аласызбы дейт. Ушул сыяктуу суроолор аябай көп экен. Прикладная информатикабы же компьютерная инженерия тандашым керекпи же болбосо 4 факультеттин тизмесин сүрөткө тартып жөнөтөт, кайсынысын тандайын деген суроолор көп келет. Бул жөнүндө маалыматты сиз университеттен алышыңыз керек деп жооп берем. Биринчиден, ошол жакта сизге адистер жооп берет. Андан сырткары маалымат издегенди үйрөнөйлү, Google'ды колдонгонду үйрөнөйлү. Эң жөнөкөй суроолорду бирөөдөн сурабай, телефонуңуздан сураңыз деп айтмакмын. Мисалга алайлы, прикладная математика и информатика дегенди билгиңиз келип жатат. Google'га жазыңыз. Прикладная математика и информатика. Кем работать? Или какая это профессия деп жазсаңыз, жүздөгөн статьялар чыгат. Зерикпей ошолордун баарын окуп чыгыңыз. Көбүнчө факультеттерде кандай? Багытын эле айткан кесиптер болот. Прикладная математика, в экономике деп жазып коет. Бирок анын ичинде 10 чакты адис болуп чыкса болот. Бул общий эмени окутат да, концепцияны окутат. Ошону унутпаңыздар. Анын ичинде дизайнер дагы болушу мүмкүн, программист болушу мүмкүн, database администратор, архитектор, структурный архитектор кете берет. Бир эле кесипти окуп, 10 кесипти аркалаган факультеттердин бири деп жооп бермекмин. Бул аябай обобщенный, чоң багыт. Ошого прикладная математика жана и информатика деп туруп профессии деп жазыңыз. Кем работать деп жазсаңыз, аябай көп маалымат чыгат. Негизи эле азыр биз 21-кылымда интернеттин заманында жашап жатабыз. Интернетти колдонгонду үйрөнөйлү. Туура жана пайдалуу колдонгонду үйрөнөйлү. Бизде программисттер, айтишниктердин арасында сөз бар. Google'ды колдонгонду билбеген адам бул айтишник эмес, бул программист эмес дейт. Любой проблемаңызды азыр Google чечип берет. Даже коддун ичинде бир error чыгып атат, ошибка чыгып атат дейли. Ошол ошибканы алып эле Google'га койсоңуз, ошондой ошибка жүздөгөн, миңдеген программисттерде дагы чыккан. Ошолорго адамдар сөздөрүн жазат. Буну мындай кылып оңдогом, бул жерин мынтип алмаштыр, бул database кош, же бул жерин бул кодго алмаштыр деген ар бир адам өзүнүн интернетте программисттердин сообществолору бар. Ошол жакта жардам берип обсуждается. Ошондой эле сиздин дагы сурооңузду бирөө жазган. Прикладная информатика деген эмне деп деген мисалга алайлы. Ошого Google'ды биринчи колдонгонду үйрөнгүлө, информация тапканды үйрөнгүлө. Бул азыркы заманда өтө маанилүү. Бирөөдөн бир нерсе сураардын астында Google'дан сураганды үйрөнгүлө. Бүт нерсени эле Google'га шылтап койбостон китеп окуш керек, маалымат окуш керек. Сизге бирөө толук кандуу кылып жооп бере албайт. Анын ордуна сиз 5 статья окуп койсоңуз, сиздин биринчиден кругозоруңуз өсөт, экинчиден сиз өзүңүздүн багытыңыз жөнүндө толук маалымат ала аласыз. Ошого сөзсүз түрдө интернетти туура жакка колдонгонду үйрөнүш керек деген ойдомун. Ар бир адам ошону билиш керек. Дагы кошумчалап кетким келген нерсе, интернет дегенде эле мен азыр айтып атпаймынбы, интернеттен сураңыз деп. Көпчүлүгү интернетти социальный сеть деп ойлойт. Социальный сетьке кире калып эле бирөөдөн сурай калат. Facebook'ка, Одноклассникиге же Instagram'га. Жок, интернет социальный сеть менен эле чектелбейт. Интернеттин ичинде дүйнөдөгү эң чоң библиотекалар бар. Развивающий сайттар көп, аябай деген көп. Ошого ошол жактан маалыматты таап окуганды үйрөнүңүздөр. Азыр интернетти туура колдонгон адам университеттеги эле программаны таба алат.
университеттеги эле билимди алып алат. Мурун заман башкача болчу. Университеттеги профессорду бар угуп, отуруп, лекцияны жазып адамдар окуганды үйрөнгөн. Эмнеге дегенде интернетте ал маалымат жок болгон. Азыр Гарварддагы же Стэнфорддагы же Оксфорддагы бүт лекциялардын баарын ошол программаны негизи интернеттен алсаңыз болот. Жана самоучкалар университетте окуган студенттерге караганда ошого күчтүү болуп атат. Азыр ошондой заман келди. Интернетти колдонгонду үйрөнөйлү. Күнүмкү жашоодо, жумушта негизи эле ушул нерсени интернетти туура колдонгон адам, издеген адам сөзсүз түрдө издеген нерсесин табат. Издеген адам табат деп бекеринен айтпайт болуш керек. Ошого интернеттен сураңыз десем, кайра эле кирип социальный сеттен сурабаңыз. Ошондой информационный, учебный сайттардан өзүңүз окуңуз. Аябай көптөгөн макалалар, курсовой работа, дипломный работалар, research деп коет, изилдөөлөр жазылган. Ошолордо карап окуңуз. Андан дагы негизи дагы кошумчалап кетчү нерсе, англис тилинде маалымат өтө көп. Ошого сөзсүз түрдө англис тилин дагы үйрөнүңүз. Кийинки суроо: саламатсызбы? IT тармагын кайсыл жерден үйрөнсөм болот? Сиз кайсыл жерде окудуңуз эле? Сураныч айтып коесузбу? Курстан эле окудуңуз беле? Кайсыл жака барып катталсам болот дейт. Саламатсызбы? Биринчиден, эгер сурооңуз толук болбой калыптыр деп айтмакмын. Сиз кайсыл жактасыз? Бишкектеби, Россиядабы, Европадабы же болбосо Чикагодасызбы? Эгерде Чикагода болсоңуз, Чикагода аябай көптөгөн курстар бар. Американецтердин, американский школалардан баштап кыргыз биздин мекендештер ачкан школалардан бүтөт. Прям колдорум менен деп санасам, колумдун пальчиктери жетпей калат. Экинчиден, экинчи сурооңузга, ооба, мен дагы курстан үйрөнгөнмүн. 6 айлык курска барганмын. Мен азыр DevOps инженер болуп иштейм. Ошого бул сурооңузга кайра башынан суроо жазыңыз. Кайсыл жердесиз? Анан ошого жараша жооп берейин. Анан экинчиден, окуйм деп жатасыз. Кайсыл жердесиз? Анан кайсы багытта окугуңуз келет? Ошого да жооп бериңиз. Фронт-энд болгуңуз келет, DevOps болгуңуз келет. Сиздин багытыңызга жараша анан курс тандалат. Дагы кошумчалап кетейин. Эгерде мен жөнүндө билгиңиз келсе, кайсыл жерде окугам, кандай жолду басып өткөм, 3 сааттык видео бар. Бүт айтып бергем. Кантип баштап, кантип азыркы күнгө чейин иштеп келе жатам. Ошол жөнүндө аябай сонун Тимур Мон менен интервью тартылган. Путь к моей мечте деп айтылат. Ушул видеонун түбүнө ссылкасын да тиркеп коем. Ошол видеону сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз деп айтмакмын. Дагы айтып кетчү нерсе, мен кылган нерсени эмес, мен айтып жаткан нерсени кылыңыздар демекмин. Эгерде мен кылган нерсени айтсам, анда сиз национальный университетке барып, экономический факультетте окуп, мага окшоп туура эмес багытта анан кайра IT адиси болмоксуз. Ошого наоборот, ушул жолду кыскартыш үчүн мен жасаган нерсени силер батыраак жана мен кетирген ошибкаларды, каталарды кетирбеш үчүн ушундай видеолорду тартып жатам. Силерге оңоюраак, жеңилирээк болсун деп. Кийинки суроо: саламатсызбы? Мен быйыл программист ист тапшырдым компьютердин өзүнө. Сиз канча жыл окугансыз, кайсыл жакта, кантип ийгиликке жетиштиңиз? Мага кеңеш берүүңүздү суранам дейт. Ушул суроого буга чейинки суроодо жооп бергем. Эгерде мен жөнүндө билгиңиз келсе, ошол видеону сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бүт айтып бергем. Кантип стажировка өткөм, кантип интервьюдан өткөм, кантип даярдангам, эмнелер болгон, бардыгын төкпөй чачпай айтып бергем. Ошол видеонун ссылкасын ылдыйдагы описаниядан табасыз. Кийинки суроо: саламатсызбы Айдана? Кыргызстанда IT тармагы боюнча окуйын дегем, бирок интернеттен таппай жатам. Мурас борбору, Сейтек борбору булар Бишкектеби? Сиздерге катышуубу кантип байланышсак болот дейт. Окуйм дегениңиз аябай жакшы экен. Мурас бул окуу борбору эмес. Бул клуб, networking club десем болот. Бул уже IT багытында иштеген адамдардын клубу. Мындай айтканда, сиз окууңузду бүтүп, жумушка кирип, иштеп калганыңызда бизге кошулсаңыз болот. Ар дайым эшигибиз ачык. Сейтек окуу борбору боюнча айта кетсем, бул Америкадагы онлайн окуу борбору.
Эгерде кааласаңыз сейтекке жазсаңыз болот официалдуу баракчасына. Эске айтып кетчү нерсе, бул сейтек көбүнчөсү Америкада жашап жаткан мекендештерибизге ылайыкталган онлайн курсу. Бизден чыган Марат Гаипов деген байке ачкан курс. Бул Кыргызстанда менин билишимче азырынча жок. Эгерде сиз Бишкектеги курстарды издеп жатсаңыз, көптөгөн курстар бар. Ошолорго кайрылсаңыз болот. Ошого өзүңүзгө туура курсту тандаңыз. Андан көрө мен сизге кеңеш катары курсту кантип тандаш керек деген сурооңузга жооп берейин. Курсту кантип тандаш керек деген видеонун ссылкасын ошол видеонун түбүнө тиркеп коем. Ал видеодо мен эгерде мен азыр Кыргызстанда болгондо өзүмө окуучу борборду, окуучу курсту кандай критериялар менен тандамакмын деген суроолорго жооп берем. Сөзсүз түрдө ошол видеону көрүп, ошол жактагы кеңештерди колдонуп, өзүңүзгө курс тандаңыз деп кеңеш бермекмин. Кийинки суроо. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хотела узнать насчет курсов. Можно ли с вами переговорить по телефону? Телефон номеримди бербейм. Орусча айтканда, я не даю свой личный номер. Если есть у вас еще вопросы, пишите. Рада буду вам ответить. Насчет того, чтобы узнать о курсах, у меня нету курсов. Я просто даю направление. Что такое IT, да? Вот какие направления есть? На такие вопросы я вам могу ответить. Посмотрите это видео обязательно. Если у вас появятся какие-то конкретные вопросы, то напишите. Америкага кандай жол менен баруу мүмкүн дейт. Бул суроого жооп бердим. Телеграм каналыңызга кантип кошулабыз? Ссылкасын таппай жатам го дейт. Телеграм каналдын ссылкасын ошол видеонун ылдыйына тиркеп коем. Ошол жерден басып кошулсаңыз болот. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Ал жакта кыргызча китептерди сатпайт болуш керек. Кыргызча китептерди айла жок электрондук вариант менен окуйсуздарбы, туурабы дейт. Туп-туура. Негизи кыргыз китептер бар үйдө. Белек катары келген Кыргызстандан. Аябай сонун китептер. Кыргызстандан бул жака келип жатканда көбүнчөсү ошо кыргыз китептерден белек катары ала келет. Бизге керектүү китептерди көбүнчөсү электрондук вариантында окуйбуз, же болбосо англис тилинде окуйбуз. Мен кээде орусчада окуп турам. Көбүнчө окуган китебибиздин 90% англис тилдүү китептер. Кийинки суроо. Америкага окууга барыш кыялымда, кандай кеңеш бересиз? Кыялдарыңызды максатка айлантыңыз. Максатыңызды ишке айлантыңыз деп айтмакмын. Кыялданган ар дайым жакшы, бирок кыялыңызды максатка айлантан, ишке айлантпасаңыз, бул жөн эле калып кетет кыял боюнча. Бир нерсени ишке ашыруу үчүн кыймылдаш керек. Ар дайым кыймылда болуш керек, изденүүдө болуш керек. Максатка айлантып, өзүңүзгө туура максат коюп, мен Америкага окууга барам десеңиз, жок дегенде Европага окууга барасыз. Ошого всегда орусча айтканда человек должен хотеть большего. Чоң нерсени кыялданыңыз, чоң нерсени сурап, чоң нерсеге аракет кылсаңыз, Кудайым ошонун жок дегенде 80-90%ын сизге берет. Изденген адам гана табат, аракет кылган адамга гана Кудайым берекетин берет. Ошого кыялдарды ишке айлантыш керек. Кийинки суроо. Каналыңызга кандай катталсак болот дейт. Кайсы? Менин 3 каналым бар. Телеграм канал бар, YouTube канал бар, жана Instagram каналым бар. Бул суроону Instagramдан алгам. Ошого Instagramда уже катталгансыз деп ойлойм. YouTube каналга катталыш үчүн ушул видеону көрүңүз жана ушул каналга катталыңыз. Мен сизге ссылкасын жиберип коем. Жана описанияга Telegram каналымдын дагы ссылкасын жиберип коем. Дагы айта кетчү нерсе, каналга катталганды достор унутпагыла. Ушул видео менен тааныштарыңыз менен, досторуңуз менен бөлүшкөндү да унутпагыла. Балким аларга дагы жардамы тийип, жашообу өзгөрүп калар. Ал үчүн сиз дагы себепкер болуп калышыңыз мүмкүн. Лайк басканды унутпагыла. Активдүү болуп, комментарийге суроолоруңарды жазгыла. Ушундай видеолорду көп-көптөн бат-баттан тартып турганга аракет кылам. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Китепти Instagramдан жүктөсө болобу? Telegram колдонбойт элем. Же ссылкасын кылып жөнөтө аласызбы дейт. Жакшы суроо экен.
Инстаграмдан негизи эле чоң файлдарды жөнөтсө болбойт экен. Ошон үчүн мен Telegram каналды ачкам. Өзүм туура көргөн булактарды жана өзүм окуган китептерди сиздер менен бөлүшүп турайын деген максатта. Telegramдан башка жолун азырынча билбеймин. Эгерде китеп окугуңуз келсе, бир эле китеп эмес, негизи эле ушундай маалыматтарды алгыңыз келсе, Telegram ачыш оңой эле деп айтмакмын. Телеграмды ачып каналыма катталыңыз. Ал жакта бир эле китеп эмес, бул мен акыркы айтып жаткан китебим жөнүндө сөз болуп жатса керек. Бир эле китеп эмес, негизи эле мен Telegram каналда өзүм окуган китептер менен бөлүшүп турам. Ал китептердин көпчүлүгү мен акчага сатып алган китептер. Бирок сиздерге жардам катары адам бөлүшүш керек деген ойдо акысыз эле электрондук вариантын телефонуман сиздерге берем. Ал эч кандай сайттан алынбаган үчүн ссылкасы жок менде. Ал болгону мага электронный варианты PDF болуп келет же башка форматта келген китептерди Telegram каналыма жүктөп коем. Андан сырткары Telegram каналга өзүмө жаккан жаңылыктар менен бөлүшүп турам. Ушу IT жаатында маалыматтар менен бөлүшүп турам. Инстаграмдан бөлүшпөгөн маалыматтарды көбүнчөсү Телеграмдан бөлүшөм. Жана вебинарлар болсо же болбосо бир конференциялар болсо дагы ошо Телеграмдан бөлүшөм. Адан башка жолун билбейт экенмин, кантип сизге ошол китепти жөнөтсөм болот. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Менин атым Кыргызстандан болом. Быйыл 11-класстамын. Чындыгын айтсам, IT тармагына абдан кызыгам. Сиздин консультацияларыңызды YouTube каналынан көрдүм жана Инстаграмдан дагы постторуңузду окуп чыктым. Абдан жакты, рахмат. Сизден кеңеш сурайын дедим эле. IT тармагын кайсы тармагы күчтүү, кайсы тармагына тапшырсам болот? Кыргызстанда бүтүрүп, башка мамлекеттин ири компанияларында иштей алсам болобу дейт. Жакшы суроо экен. Акыркы сурооңуздан баштайын. Кыргызстандан окуу жайды бүтүп, дүйнөдөгү гигант компанияларда иштей алсаңыз болот. Бул сиздин колуңузда. IT-ден сырткары англис тилин билсеңиз, сизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Экинчи сурооңузга багыттары боюнча деп жатасыз. Ушул эле видеого ошо Азаттыктагы макаламды тиркеп коеюн, унутпай. Эгерде тиркебей калсам, комментарийге жазып коюңуздар, сөзсүз түрдө тиркеп коем. 30 багыты жөнүндө чоң макала жазылды деп айттым. Ошо макала сизге туура келет. Ошону жакшылап окуп көрүңүз. Ошо 30 багыттын ичинен бирөөнү өзүңүзгө тандаңыз жана ошо тандалган багыт жөнүндө интернеттен изилдөө жасаңыз, ресерч жасаңыз, башка сайттардан да окуп, ошо багыты, ошо кесип боюнча көптөгөн маалыматты топтоп алып, анан окусаңыз сизге жакшы жардамы тиет. Кийинки суроо. Айдана, кандайсыз? Ден соолуктар, балдарың жакшыбы? Сага IT боюнча суроо берейин дедим. Мындан 2 ай мурун сен мага жакшы кеңештерди бергенсиң. Мен азыр IT курстарды окуп жатам. Өз алдымча да окуп жатам. Ушул боюнча үйрөнсөм жумушка алабы? Же сөзсүз платный курстарды окушум керекпи? Заранее рахмат дейт. Жакшы суроо экен. Жумушка алат албайт деп аны мен айта албайм, аны мен чечпейм. Интервьюдан кандай өтөсүз? Кандай сиздин билимиңиз кандай экен мен билбейм. Кандай проекттерди жасай аласыз, аны дагы билбейм. IT-де жөн эле сертификатым бар, мени жумушка ал деген система иштебейт. Же болбосо мына менин дипломум, мен бухучетту бүткөн бухгалтермин, мени жумушка ал деген система иштебейт. Эң жакшысы, IT-де мага жаккан нерсе бул сиздин билимиңизге жараша жумушка алат. Эгерде сиздин билимиңиз ошо сиз тапшырган жумушка татыктуу болсо, сиз сертификаты жок курстарга барбай туруп эле иштей берсеңиз болот. Ошондуктан IT-де айтылат, диплому жок дагы программист болуп иштесе болот деген нерсе ушудан калган. Мен сиздин билимиңиздин деңгээлин билбеген үчүн айта албаймын. Эгерде өз алдынча үйрөнүп проекттерди жасай алсаңыз, эмне үчүн сизди жумушка албайт деген суроо жаралат. Ошого ойлонбоңуз. Эгерде өзүңүзгө ишенип жатсаңыз, проекттерди жасап жатсаңыз, сиз сөзсүз түрдө платный курстарга барбай деле жумушка кире аласыз. Кийинки суроо, ушу акыркысы болсун. Дагы ушуну улантканга аракет кылам. Дагы суроолор болсо жазгыла. Ушул менен бүгүнкү видеону жыйынтыктасак болот.
Америкага кандай жол менен барса болот, кантип кандай документ керек, грин карта быйылкы жылы ойнотулабы, английский язык билиш керекпи, канча финансовый бюджет керек бир адамга дейт. Бул суроого башында дагы бир жооп бердим. Кандай жолдору бар? Интернетте бар. Мен бул боюнча консультация бербейм, профессионал эмесмин. Быйылкы жыл грин карта ойнотулабы, ойнотулбайбы, ал жөнүндө дагы маалыматым жок экен. Менин билишимче былтыр грин карта уткан адамдардын көпчүлүгүнө бербей койду, биздин паспорттун айынан чип жок болгон үчүн. Бул мамлекеттик деңгээлде чечилчү маселе деп ойлойм. Английский язык билиш керекпи дейт. Эми чет өлкөгө чыгып жатсаңыз, жок дегенде начальный деңгээлде билиш керек деп ойлойм. Нан сурап жегенди жок дегенде билиш керек, салгамдашышты билиш керек деген ойдомун. Ошого англис тилди Америкага келсеңиз дагы, келбесеңиз дагы үйрөнүп койсоңуз зыяны тийбейт. Европага чыгасызбы же Азия башка өлкөлөргө чыксаңыз дагы пайдасы тийип калар. Канча финансовый бюджет керек бир адамга дейт. Бул дагы өтө индивидуальный вопрос. Ар бир адамдын өзүнүн чыгымына жараша. Кээ биркилер өтө чыгымдуу болот, кээ биркилер өтө экономный болот. Эгерде орто эсеп менен алганда квартирага кетет акча, тамак ашка кетет, жана личный расходдор болот. Квартиралар дагы районго, комнатасына жараша бөлүнөт. Эгерде жалгыз адам болуп бирөөлөр менен бир комнатада, бир үйдүн ичинен бир комнатаны снимать этип жашаймын десеңиз, $500 жогору үйлөрдү алып өзүнчө бир квартирада жашайм десеңиз, биздин стандарт менен двухкомнатный квартира, студия деп коет, однокомнатный квартиралар бар. Жакшы, безопасный райондо $1000 жогору айына. Андан сырткары дагы бир айлык депозит бересиз. Тамак ашка, эгерде көчөдөн тамактансаңыз, $3,000 примерно эсептеңиз, күнүнө $30. Продукт алып өзүңүз үйдөн тамак бышырып жейм десеңиз, $500 чейин кетет. $200 дагы расходду сыкса болот, $200 да жашаса болот, ошондой эле $500,000 кетирип дагы жашаса болот. Өзүңүздүн кандай десем, экономияңызга жараша. Личный расходко эмнелер кирет? Кофелерди ичкен адам болсоңуз, күнүгө Starbucks'ка барып кофе ичип, там гулять эткенди жакшы көргөн адам болсоңуз, чем больше, тем лучше деген сөз бар. Көбүрөөк акча менен келгениңиз жакшы. Же болбосо жөн эле жумушка барып келген, анан өтө шопоголик болуп, көп магазиндерди кыдырбаган адам болсоңуз, $100-200 менен деле чектелсе болот. $100 дегеним бул бир айлык пас, автобуска дагы, метрого да жарай берет. Unlimited, мындай айтканда, 10 жолу түшсөңүз дагы ошол эле акча кетет. Ошондой алып алып, public транспорт деп коет, элдик транспортто жүрөсүз. Таксиде жүргөн адам болсоңуз, анда, конечно, көбүрөөк кетет. Ошого ар бир адам өзүнө жарашыктуу акча алып келет. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошолордун баарын эсептеп көрүңүз жана грин карта ойногондон тажабаңыз. Менен тааныштарым случайлар болду. 10 жыл бою ойноп, 11-жылы утуп алган адамдар болду. Бир эле жолу ойноп, биринчи жолудан утуп алган адамдар болду. Ошого издениңиз жана ушул жаатында иштеген профессионалдардан консультация алыңыз деген жоопту айтмакмын. Мен бул жакшы, бул программа жаман деп айта албайм. Балким ал сизге туура келбей калат же болбосо туура эмес болуп калышы мүмкүн. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, өзүңүз издениңиз деп жатам. Изденгенде дагы ошо профессионал, ошо именно визовой жактан виза кылган адамдарды менен алектенген, ушундай кесиби бар адамдардан сураңыз. Ошолор көбүрөөк жолун билет, акыркы жаңылыктарды билет. Андан сырткары блогерлер бар, жанагынтип адвокаттар менен прямой эфирлерди кылып, видеолорду тарткан. Ошолордон сурап көрүңүз. Негизи эле Америкага кандай жол менен барам деп, как уехать в Америку или как уехать в Канаду деп Google'га жазсаңыз, 100 000 деген информация чыгат. Ошолордун баарын сорттоп, туура эмес маалымат, туура маалымат деп өзүңүз ылгаганды үйрөнүңүз. Ошону тандап, окуп, өзүңүзгө бир жыйынтык чыгат. Ошол жактан информация аласыз. Андан сырткары изденген адам сөзсүз түрдө издегенин табат. Менин тааныштарымда ушундай случайлар болгон. 2-3 жыл изденип, акыры Америкага келип калган адамдар да болгон, бир жолун таап. Мындай болбойт. Аябай көп варианттарын кылып көрүп, ошончо көп варианттын ичинен бир варианты
туура келип калган учурлар болгон. Ошого ар бир адам өзү аракет кылыш керек. Канадага кеткиси келеби, Америкага, Европага кеткиси келеби? Эгерде ошо маалыматты издегенди билсеңиз, өзүңүз чечим чыгарганды билсеңиз, сизге оңой болот. Сизге эч бир адам мына могу жолу бар, ушул жолу менен эле мынча акча төлөп келип кал деген адам болбойт болуш керек деп ойлойм. Андай адамдарды билсем, сөзсүз түрдө сиздер менен бөлүшмөкмүн. Баарыңыздарга рахмат. Ушундай суроо жоопторду бат-баттан кылып турайлы. Суроолор болсо жазыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.